арадан bir жума аралык өтүп, бирок биздин көрүүчүлөр bir ай өткөндөй бизди сагынып, bir жумада 3төн чыгаргыла, 4төн чыгаргыла, көптөн чыгаргыла деп биздин көрүүчүлөрүбүз абдан күтүп, зерикпестен биз жолуктук долбоорун колдоп келе жаткан убагы Гүлназ айым. Дал ошондой биз жолуктук долбоорун болгону bir жума гана катышпасам дагы сагынып калгандардын катарында мен дагы албетте бармын. Анткени чет жактагы гастролго байланыштуу буга чейинки эфирге катышпай калгам. Бирок Канат мырза, чет жактагы биздин көрөрмандар дагы чоң салам дуайын айтып жиберишти. Биз да калтырбай көрүп жатабыз. Кыргызстанда мына ушундай долбоор бар экени кандай кубанычтуу деген чоң саламдарын жана сизге дагы жеке айтып жиберишти. Албетте биз салам айткан биздин көрүүчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Гүлназ Чыныбек кызы өзүңүздөр билгендей, кыргыз эстрадасынын жаркыраган жылдызы болгондуктан эми Гүлназ Чыныбек кызын биз жолуктук долбоорунун алпарчысы катары таанып, мындан дагы мурдагыдан да көбүрөөк жакшы көрө баштады десек болот. Чоң рахмат Канат мырза. Анда сагынып келген биздин бүгүнкү чыгарылыштар өзгөчө өтүүсү күтүлүүдө. Анткени биздин катарыбызда бүгүнкү дал ушул чыгарылыштын демөөрчүсү бар. Ал да болсо Накта Сүмөлөк. Накта Сүмөлөк сизди балалыкка жетелөөчү даам. Ооба, Кыргызстанда ар бир магазинге киргизсеңиз, сапаттуу, өзгөчө даамдуу жана чыныгы кыргыз айымдарынын колунан жасалган Накта Сүмөлөк ар бириңиздердин үйүңүздөрдө болсун. Гүлназ айым, өткөнкү чыгарылышта сиздин жетишпегениңиз ушундай билиндүү окшойт. Анткени сиз мактаган, сиз ишенип жаткан Даниэль менен Аяна эки жолго түшүп кетти. Ошону көрүп мен дагы албетте кабыргам кайышты, балким болгондо бир аз өзгөчөлүк болмок беле, бирок бул да болсо тагдыр. Демек Аяна мындан ары өзүнүн талапкерин күтөт. Ал эми Даниэль болсо, Даниэльди биз мындай кылалы деп атабыз. Балким көрүп, албетте биз НТС телеканалы менен биргеликте чечебиз, кимди катышуучу кылабыз, кайсы талапкерди киргизебиз. Бирок коомчулуктун дагы ой пикири биз үчүн абдан маанилүү. Коомчулук добуш бере албаса дагы ой пикирин айтып кетсе болот. Балким кийинки чыгарылыштарда биз Даниэльди катышуучу кылып чакырсак дагы болот. Ооба. Андыктан активдүү өзүңүздөрдүн пикириңиздерди албетте биздин пикир бөлүмчөсүнө калтырсаңыздар болот. Анан дагы бир өзгөчө биздин көрүүчүлөрдүн жүрөгүнөн орун алган, албетте бул биздин катышуучу Бакыт мырза болуп келе турган болсо, дал өзүнө окшош айым келди. Бири-бирин издешпей таптыр деп Бакыт мырзага Сымбат аттуу талапкер келген. Анда бул жака кол чабуулар менен Бакыт менен Сымбатты чакырып алалы. Келиңиздер. Мырза, мен бул жутту алыскы Россия жергесинде YouTube аркылуу көрүп, чынында кубаныч болду албетте. Асель айымды карабай эле айтайын, сизди карабай айтайын. Анткени чынында эле буга чейин кеп кылгандай өзүнүн дүйнөсүндөгү өзү элестеткенге кыз келди окшойт деген үмүт бар. Ооба, аны биз Бакыт мырзанын кийингенинен элестетип атабыз. Мурда Бакыт мырза кандай кийинип келгенин биз ал кийимди жашообузда биринчи жолу көрчүбүз. Бүгүн негедир кадимкинде биздин жигиттерге окшоп кийинип, жада калса чачын да кыркып ыргытыптыр. Кол чаап коюңуздарчы. Мына өзгөрөт деген ушул. Ана эмесе ардактуу биздин сүйүктүү теле көрүүчүлөр жана көрүүчүлөр, дал ушундай шаңдуу жана өзгөчө маанайда биз бүгүн НТС телеканалындагы биз жолуктук теле долбоорун баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Шашпай туруңуз. Сиз бир нерсени унуттуңуз. Эмне? Бизде өткөнкү чыгарылышта да көптөгөн SMS каттар, комментарийлер келди. Талапкер болуп келген Аман мырзаны катышуучу кылам дедилеңер го. Кана сөзгөргө турган жоксуңар деген дагы биздин коомчулуктан ой пикирлер кетип атат. Ошондуктан сиз убакыт берсеңиз, мен өзгөчө элдин жүрөгүнөн орун алган бул жака биз жолуктук долбоорунун 4-сезонунун катышуучусу Аман мырзаны тосолобуз. Кана кубанганыңызды байкатабыз. Ассаламу алейкум. Аман мырза. Аман мырза. Туура ордуңузду таптыңыз. Бул жака биз отурабыз, алып баруучулар. Ордуңузду туура таптыңыз дейм. Ошо. Туура эле. Аман мырза.
өзгөчө эмоциялары менен, өзгөчө сезимдери менен жана чыныгы сүйүү сөздөрү менен бакыт издеп калбай анын изинен бир жолуктук миллиондордун ичине. А биз болсо баштадык. Анан мен өзүм жумушум кылайын, Гүлназ айым. Кандай рахат. Канат мырзанын чай куйганын карап эле отура бергим келет. Баягы мен бул эфирди көрүп аткан келинчегимди айтты, сиз мага чай куюп бербей, Гүлназ чай куюп бересиз деп таарынып, ал да уже чай койдуруп ичип калды мага дайыма. Ушинтип эле чай куюп жүрө берет экенбиз деп эле. Бирок мен апамдын чайы болгон үчүн гана куюп берип атам. Башка чай болсо куюп бербейт болчумун бизге. Баракелде. Эгерде сиз дагы үйүңүздөгү мырзаңыздын чайын куюп бергенди кыялдансаңыз, анда сөзсүз түрдө апамдын чайын үйүңүзгө алыңыз, айымдар. Бул сиздер үчүн. Мырзалар, биринчи бияка куюп бер, анан өзүңөргө койгула дейт. Өтө сонун. Муну менен катар Канат мырза, өзүңүз байкагандай, биздин жайыл дасторконубуз толуктоолорго кошулду бүгүн. Ооба, мен Гүлназ айымга айтып келип атпайм, көчө эле мен аябай магазинге барып, ушул накта сүмөлөктү алып ушундай жегин келди эле да. Анан шашпай турайынчы деп кетип калдым эле да. Өз биз кыргыздар бекер окатка аябай жакынбыз го. Ошон үчүн бүгүн Сиз сезген турбайсызбы, накта сүмөлөк келип калганына аябай сүйүнүп атам да. Ооба. Буга чейин көпчүлүгүңүздөр байкап да калган болушуңуздар керек. Эгерде сиз бир гана март айында же жазда гана сүмөлөктү даамдап тойбой калгандардын катарында болсоңуз, анда жылы бою чыгарылган дал ушул накта сүмөлөктүн даамын бир татып көрүңүз, анан чечимди чыгарасыз. Ооба, накта сүмөлөк бүгүн биз менен. Бир жума аралыкта кандай өзгөрүштөр болду? Бакыт мырза, меники Турбаев, меники Турбаев деп аябай мындай коргоп, баягыда өзүн жоготуп ушундай болду эле да. Бүгүн байкайлы, арадан бир жума убакыт өттү, микрофонду узатып коесуздар. Саламатсыңарбы? Саламатсыңар. Бир жума ичинде таанышуулар болду. Көп нерсени өзүмө дагы извлекать эттим, то есть көп нерселерге өзүмө да үйрөнүп алдым. Көп нерселерге да чечим болду. Сиз күткөн айым бекен? Ооба, мен күткөн айым болду. Андан тышкары мен билбейм, мурда кичине башкачараак болсом, сымбат менен жүрүп, ответственность деген нерсемде экенин билдим деп коебуз. Это өзүмө ощущать эттим, өзүмдөн өткөрдүм. Бул башкача сезимдер экен, бул сезимдер биринчи жолу болгондуктан чуть я замешканный, да, немного. Но мне нравится, мага жагат. Баракелде. Сымбаттан угуп көрөлүчү. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Бир жуманын ичинде көрүшүп, сүйлөшүп жүрдүк. Бала менен тааныштырдым. Экөө аябай жакшы достошту. Бүгүн садикке алып кетти. Мен даярдангыча шоуго. Ай баракелде, кол чап коелучу келиңиздер. Ошо азырынча баары жакшы эле сүйлөшүп келатабыз. Бири-бирибизди жакыныраак билип, анан кийин эми көрөбүз да. Баары алдыда буюрса. Бир жума аралыгында канча жолу жолуктуңуздар? Анан айылга жашайсызбы, анан Лоис жубачка алып келдиңизби? Катышуулардын суроосын берип коеюн деп эле. Дароо элеби? Дагы кайталап коюңузчу. Бир жума аралыгында канча жолу жолуктуңуздар? Бир жума аралыгында билбейм, 5 жолу. Жумуш кылдыңарбы? Иштеп мындай акча табалы, иштейли деп. Ошон дагы ошол себеп менен дагы көрүшүп жүрдүк. Жаңы проекттерди ойлоп табып. Ай баракелде. Дароо эле кызматташып да кирдиңиздерби, чогуу? Ооба. Анан эми сиз бир жума аралыгында Бакыт мырзаны дагы да жакындан биле алдыңыз да. Анан сизге мындай кайсыл сапаттары жаккан жок, кайсыл сапаттарын оңдогуңуз келди, жана кайсы сапаттары жакты? Ошону айтайлы. Кайсынысынан баштайын? Жакпаганданбы? Ооба, жакпагандан баштаңыз, жакшы менен бүтүрүп коесуз. Жакпагандан
кызганчак адам экен. Он очень торопится. Шашып жүрөт экен. Шашып жүргөн адам экен. Ошо бардык нерседе шашып жүргөн адам экен. Анан кийин Два, эки. а так жакшы эле экен. Ал эми жаккан, сиз баалаган кандай сапаттары бар экен жакын таанышканда? Мен жумушта жүргөндө мага такай тамак алып келип жүрдү. Камкор. Ооба, анан кийин биринчи таанышууга мен балама толтура шоколад алып келди, бирок ал шоколад меники болду, анткени балама көп шоколад бербейм. Ошо, бирок мен баламдын да көңүлүн алайын деп аябай аракет кылды. Анан кийин дагы кандай? Ну, я понял то, что шоколад берген болбойт экен, и потом витаминдерге өттүк. Ошо я же говорю. Эми ооба, анан кийин уже фрукты, бананы, мандарин алып жүрөбүз. Бүгүнкү Бакыт мырзанын стилин айтып атпайсызбы эфир башталгандан бери? Өзгөрүшүнө сиз себеп болдуңузбу? Чачына? Албетте. Ошону эмне деп жеткирдиңиз? Мага чачың жакпай атат дедиңизби же? Жөн эле бетке бет эле таза эле айттым. Бирөөбүз деле Искренне эле. бирөөбүз деле чач болсунчу деген окшойсуз. Мындай кылсаң мындай көбүнчө жарашат го деп айттым. Минустарын айтып, критикуешь, предлагай деп коет го. Кабыл алдыңыз ошону? Ооба. Да. Көрүнүптү. Кеңеш сунуш иретинде айтып. Ооба, кеңеш сунуш иретинде айтып. Кечинде да ошол таңкы 5ке чейин жүрөрбү деп айтып койдуңузбу? Жумушту күндүзү иштеди, элечи чыгарып. Вот, наоборот, мен вот как начал Сымбат менен сүйлөшкөндөн баштап, мен кечки жумуштарды эртерээк бүтүрүп, кечке жумуш албай, эртең мененки жетишейин, күндүзгө жетишейин деп ошо аракеттер болду. Баракелде. Чыгармачыл адамдар үчүн бул өтө оор да. Кечкисин уктап, эртең менен эрте туруш. Туура эле. Вот. Сизге кандай болуп атат Бакыт мырза? Сымбат, Бикеч. Сиз Сымбаттын кайсы бир жактарын өзгөрткөнгө аракет кылдыңызбы? Ушул жерин жаккан жок. Жок, Сымбаттын эч жагын өзгөрткөнгө аракет кылган жокмун, анткени вот Сымбат ойдогудай болду, вот ойдогудай. Наоборот, в моментах она меня поправляла. Мени көп жерден оңдоп атты. И түшүндүргөндө да туура түшүндүрүп атты. Сымбат прекрасно сөздү түшүнөт экен. Куда шея, туда и голова дегендей. Өзүндө бар экен такая мудрость в самом. Да, наоборот, мага жакты, бир балам ойногон жакты, бир башкача. Ошо жерден кызганып кеттим болуш керек, наверное, скорее всего. Достор менен Мен досум менен таанышканда, мен досум менен балам менен ойноп жүрсө кичине нерв болуп кетти. А сиз эмес, балаңыз кызганып атабы ошондо? Мен досум балам менен ойноп жүргөн, анын жумушуна барып калып. Мисалы ушул нерсе деле мамилени бузат да. Мисалы, сиз деле досуңуз менен жолугуп берсеңиз, бул ар сайын кызганып, ар сайын күчөй бериши мүмкүн. Балким эмоция калтырып алышы мүмкүн, кечээ айтып болайт. Анан сиз дагы дос кыздарыңыз менен жолугуп берсеңиз, Сымбат айымга да ошол сыяктуу катуу тийип, ушундайынан да көп урушасыңар да. Сиздерге суроом. Сиз Сымбат айым үчүн дос кыздарыңыз менен эч кимиз менен сүйлөшпөй, сиз Бакыт мырза үчүн дос балдарыңыз менен сүйлөшпөй кое аласыздарбы? Слишком болуп кетти го анда. Жо мындай, анда суроону мындай кылып кошумчалап тактап койсок болот экен. Дос дегенде баягы жөн эле мамиле кургандар бар, анан жумуш аркылуу же бир мындай эл алдында чөйрөңдө бир кандайдыр бир себеп аркылуу достошкондор болот да. Алар албетте жашооңдо калат, бирок жөн эле достошуп, убакыт өткөрүп, жөн эле киного барып, пикникке чыгып, ошондой сыяктуу. Ошондой дос, ошол эле сөздү айтып атабыз да биз. Ошол эле доско Бакыт мырза кызганып атат да, жада калса жумуш болсо деле. Мисалы үчүн ошо биз жумуш менен барганбыз, Бакыт мырзанын телефонун менин телефонумду оңдоюн деп, чогуу ошол менин досум оңдойт, анан ошол жака барганбыз да жумуш боюнча. Анан кийин ошондой болуп калды, уже жумуштан чыгып бир аз кичине алар бири-бирин билет экен, өздөрү деле тааныш экен. Жаңы таанышкан жок, тааныш экен, ошон үчүн үчөөбүз чыгып калдык да. Ошентип анан бала менен ойноп жүрдүк. Мен ойногонго эле Рено эме кызганып кеттим да, бала менен ойноп атканда. Мен ойноп атканда биз экөөбүз чогуу ойноп көнүп калганбыз да. Билбейм, бир короткое время. Сиз Бакыт мырза дос кыздар менен жүрсө кызганбайсыз. Балким ал сезим азыр пайда боло электир, бирок сизге нормалдуу эле көрүнүш. Жок, негизи экөөңүздөр кабыл алышыңыздар керек да болгон. Мисалы биз Бакыт мырза эмоция калтырганда билебиз, өзүн кармана албай калат экенинчи. Ошондуктан ошол үчүн да мамиле токтоп калбасын деп атабыз да биз. Ал ситуацияны мы с тобой, по-моему... Бирок мен айткандай эле мурунку эфирде сүйлөшүп чечишип атабыз да. Анын баарын
агрессивдүү эмес, жөн эле отуруп, мага могу жаккан жок. Мага могу жаккан жок деп, анан кийин ошентип проблемаларды тынч эле абалда маселелерди Ооба. чечип атасыздар, сүйлөшүп, келишимдүү түрдө. Даже элементарно вот малышка деп жазган сөздөргө мага туура расклад берди, то есть по полочкам расставила все. Туура түшүндүрдү. Туура түшүндүрдү. Жазпа деп, То есть это зачем это? жазба деген жок. Жок, жазба деген жок просто. Эми ошол нерсеге барды да, антип Барды. жазбай эле койсоң Жыйынтыгында. Жыйынтыгында. туура эмес болуп калат го жазсаң деп, Эмнеге мага ал жакпайт, ошону түшүндүрдүм да. Ошол түйү барып. Жазсаң жаза бер, бирок мага момундай себеп үчүн жакпайт. Туура түшүндүр болду. Билбейм, көз тийбесин эми. Кудай буйрса баар алды да. Ошол бир жума аралыкта көбүрөөк аракетти ким кылды? Мисалы, сиз кылганыңыз түшүнүктүү, Бакыт мырза, бирок Сымбат тараптан да сизге болгон кызыгууларды көрүп аттыңызбы мындай? Биринчилерден болуп жазып. Сымбат вообще игнор болгон жок. Мен жазганды көп жакшы. Сымбат да мага окшоп жазат экен. Бир жазганда 1 2 3 4 5 деп жазат экен. Мен да 1 2 3 4 5 лесенка болуп калды да. Жазышканда переживала, то есть үйгө жеткен жоксуңбу? Да, доехал, все хорошо. Ну тогда давай посуктайлы деген, спокойно депчи. Вот. И утром, как положено, да, Бельчик, куда едешь, деп сурайм. Так, у нас вот такие планы, мондай кылам. Все хорошо, ясно. Уж ясно с меня и дальше больше действовали. Вот. Бизде катышуучуларда суроо бар экен, келиңиздер. Саламатсыздарбы? Бакыт мырза, сиздин азыркы айтып кеткен сөздөрүңүз менин оюмча Асель айымга тийиштирип айтып атат окшойсуз деп ойлодум да. Эмнеге дегенде игнор кылган жок, переживать этип атат депчи. Эмне үчүн антип айтып атасыз? Себеби мурунку отношенияңызда андай болгон эмес, ошон үчүн Асель айымга тийиштирип айтып атасыз го деп ойлодум. Сурооңуз абдан жакшы экен. Бул эч кимге тийиштүү эмес, бул жеке өзү Сымбат экөөбүздө болгон переписканы айтып берип атам. Анан мага жакпаган нерселерди, мисалы, игнор жакпайт деп мурда айта кетсем керек, сиз ошол эфирден айтып такып атасыз. Сымбаттын жеке мага жооп бергенин, жеке мага өзү жазып атканы, пландарын коюп атканы, то есть сообщает, это все делает, понимаете? То есть никакого нету игнора. И это реально есть, человек тоже испытывает к себе. То есть игнорить этпеген киши бул эме го дейм. Значит, есть тоже четко. Балким салыштырып айтып атам деп койсоңуз деле туура болот. Салыштырбаган эч кимге салыштырбайм, потому что ар ким адам өзүнчө 5 кол тең эмес дейт. Ар ким өзүнчө индивидуальный. Түшүнүктүү болду окшойт, келиңиз. Ассаламу алейкум. Бакыт мырза, Сымбаттын жактырган 5 топ бир мүнөзүн айтып берчи. Да. Биринчиден, это ответственность. Первое. Жоопкерчиликтүү. Да, жоопкерчиликтүү. Экинчиси, она мудро поступает. Үчүнчүсү, аябай бул кеңири ойлонгону. Прям, да, мысль тоже менден кеңири ойлонуп кетет экен. Ою, я влюблен вот в твой образ мышления на самом деле. Серьезно. Андан кийинкиси өтө жөнөкөй. На некоторые вещи мындай орлотпойт. Көп нерсени орлотпойт экен. Так эле мендей экен, орлоткон жаман көрөт экен, ничего не усложняет. Внешность, голос, само поведение. Пештен ашып кетип Ашып атат, кетип Баракелде. 5 жолу жолуктуңуздар да, өзгөчө кайсыл жолугушуу эсиңиздерде калды мындай? Сонун кылып айтып бере аласыздарбы? Страйкболго барганда. Кандай болду? Аябай сонун болду. Страйкбол Атыштык. Кандай атат экен Бакыт? Мен вот ишенген үчүн бардым, вот өзүнүн характерин билгенче страйкболго бардык, анткени я поверил в нее. Мындай орусча макал бар го. Если мужчина стреляет, то женщина должна подавать патроны дейт. Она не только подавала патроны, но чогуу атышты деп коюңуздар. Мы без профессионалдар менен ойнодук. Жалаң профессионалдар болду, новичоктор жок болду. Ошол жактан она себя тоже показала. И мындай айым менен любую гору можно и весь мир перевернуть. Видеобуз бар. Барбы? Видео бар, көрүүчүлөр. Анда экранга көңүл буруп беребиз. Иман тилинде шүгүр бар, бир Кудайдан жакшылык үмүтү бар. Чарчасаң дем берип, жылмайып күлүшү бар. Биз жолуктук миллиондордун
жашасың бардығынан. Biz жолуктук миллиондордун арасынан, ардап сезим тазасынан, башкачасың бардығынан. Дүгөйүм болчу, жүрөккө толчу, колуңду сунуп макул болчу, жарым болчу. Кадимки кино көргөндөй болдук го биз. Керемет сапаттуу видео үчүн, өзгөчө идея үчүн кол чаап коелучу. Биздин азаматсыз Бакыт мырза өтө сонун, өтө. Дагы эле рахматымды айтып кетейин. Дагы эле досторум Марат, Гапаров, Жуманазар, чоң рахмат. Өтө жакшы сапатта тартылыптыр чынында. Чындап, Монтажда чындап, сонун болуптур. өтө керемет видеолордун бири болуптур. Тилек мырза дароо микрофонду ала калды. Саламатсыздар, кандайсыздар? Өткөн эфирде баарыбыз өтүнгөнбүз да, сымбат айымгач. Ырдайт экенсиз, бир ошондо аткарып бере алган эмес. Кийинки эфирде ырдап берем дегенсиз бир куплет. Балким бүгүн аткарып бересиз. Саройдун гана салкынай тосуна. Эй, баракелде. Сагызган гана учат из осуна. Ой, баракелде. Санамаган аңалыпай издесем, кантейин таба албай койдум эй ордуңа. Эне деген керемет түн Канат мырза. Музыкалдык тембр аябай күчтүү экен. 9 нотада ырдайт экен делеп. Биз 9 ушул эле нота бар убакта экен, биринчи жолу угушум. керемет үңкөн биздин көрүүчүлөр да дароо эле сесси катышуучулар да эң сонун кол чаап беришти. Бакыт мырзанын үнүн уга элекпиз, а? Бакыт мырза, каалаган өзүңүзчө рэп ырдайсызбы, өзүңүзчө кышына кыргызча бир сонун биздин өзүбүздүн ырлардан ырдайсызбы? Мен негизи жеке ырдабайм, бирок өзүм тректерим бар, бирок Ошондо мындай сүйүү жөнүндө балким сымбат. В небе пролетают облака, по течению времени плывет жизнь города. Года идут быстрее, мы становимся взрослее, чувство пылает сильнее, когда ты рядом. Я осознал, что к чему, как удержать любовь и карьеру середину. Возможности в моих руках унести все, главное в тебе, дождавшись меня, обретешь счастье дважды. Будь умнее, станешь моей женой, будь уверена мной, я с тобой. Думаю, говорили обо всем, не строй сцены ревности, не твори глупости. Лучше дай в это время чувство нежности, чтоб я мог обрести храбрости, да еще уверенности, достигнуть своей цели, не сбившись с пути, шагнув в мост, я улечу, закрыв глаза, сохранный. Оу, shit. Раунд. Рахмат. Азыр эми ырдап берсеңиз, сүйлөштүңүз окшойт деп эле. Албетте. Негизи мындай рэпти да мындай айттыңыз, бирок харизма жетишпей калды да сиздечи. Ошондуктан келиңиз кол чабылчу мындай харизма менен ырдап бериңиз азыр кысымында. Колдор менен, жестер менен келиңиз, мындай кел. Мындай уверенно Бакыт мырза. Мындай, ырчыла деген бар жакта уверенно. Ритм берип турсунбу? Можно было бы, да? Проходит осень, но затем зима. Столько времени душе тишина, но не пустота. Только издалека слышно гул ветра. Наверняка ты не понимаешь, что я добрался к месту под солнцем, достиг карьерного роста. Не хожу я попросту, не к лицу к моему возрасту. Стараюсь бить за нас, чтоб не стояла преграда. Правда, ты моя награда. Будешь жить без страха, по жизни с тобой ведь Баха. Я твой авангард, ты мой бесценный клад. Я бесконечным этому рад. Осталось мало ждать, это последний шаг. Можешь спокойно спать. Бул ошондо өзүңүздүн калемиңизге таандык, өзүңүз сөздөрдү Мен да жазгансыз. калемиме таандык бар ырдап берейинби? Кана?
Кыздардын ойлору что-то хочу, балдардын ойлору тю-тю-тю. Можно сделать. Кыздардын ойлору что-то хочу, балдардын ойлору тю-тю-тю. Смактан, олонно смактан, кимнисимо смактан. Пейджер бар, Смактан. Канат мырза кийинки шоуга может чогуу бирдеке даярдабайлыбы? Рахмат. Болду, мындан ары. Мен чыгармачылыгымды эч ким сыйлаган эмес эле мынчалык ырларым. Канат мырзанын жаңы таланттары ачылып атат бүгүн. Кээ бирлерде современный айфон. Ладно. Албетте тамаша. Эми биз Бакыт мырзанын образына тамашалап атпайсызбы? Чындыгында келгенде ушундай мырза эле, бирок жакында Саройдун да ырдачыдай эле болуп калыптыр, стили жакында. Бору Бишкегим да ырдагыдай эле болуп калыптыр да. Буюрса, Батыр мырза микрофонду кармап калыпсыз. Суроо барбы? Мен бармын. Бакыт мырза үйүндө эле урушканда бир сүйлөп койчу депчи, ошого эле сүйлөп атат. Кое туруңуз эле. На самом деле экөөң аябай прям бири-бириңер окшош экенсиңер, сонун энергетикиңер вообще сонун да. И Бакыт мырзаны көрүп атам көзүнөн, прям көзү оттой болуп күйүп атат сизгечи. Кудай буйруса көрдүм сонун бир аз жупчукчудай да. Вообще эч кимди укпагыла, только вперед. Бактылуу болгула болду. Чоң рахмат. Айтыңыз келсин. Элдин баары ушундай болсо сонун болмок. Бакыт калаппы? Сиздей болсо. Өкүл ата кое аласыздар. Буюрса. Эң сонун кеңешчи болуп берчи дей. Сиздер экөөңүздөр мындай ачылбай жаткандай сезилип атасыздар. Ошон үчүн биздин суроолорубуз токтоп калып атат да. Суроо берсек бат эле кыска жооп берип коесуздар. Демек мындай ичиңиздерде болуп жаткан нерсени бул реалити долбоор болгондон кийин бизге мындай чын жүрөктөн айтып бергенге аракет кылбайлы келиңиздер, Бакыт мырза. Сиз кичинекей балада уялып эле өмүр кыз менен сүйлөшүп көрбөгөндөй бир образда жүрөсүз да, келиңиз мындай сонун нерселерди, көзөмөлдөрдү айтып бериңизчи, келиңиз. Мамиледе албетте өйдө төмөн болот. Анда суроо берип оюнда пикир келишпестик жагдай жараткан учурлар болдубу? Жок, пикир келишпестик убакыт болгон жок, анткени биз баардыгын эле дароо ошол жерден чечип аттык. Ошол жерден биз за и против взвешивали, мындай таразага коюп элечи, таразага коюп, и она меня с правильной стороны объясняла. То есть мондай кылсам, мондай болот экен, а мондай кылсам мондай болот дегенде такой. Даже элементарно чачыбызды ала турган болсок, чачты айтканда мага аккуратно подошла, ты же, мы же азиаты, дейт. Мы ехали с ним, мы же азиаты, вот потрогай моего этот башым карап көрчү дейт. Көрдүңбү, менин да башым сага окшош дейт. Биз азиат болгончуктан мындай кылсак кичине чачыңды кичине өстүрбөйсүң дейт. И то она аккуратно подошла к этому. То есть аккуратно айтты, чачыңды мындай алып салбайсың, же баягы кырып салбайсың деп эле аккуратно подход кылды. Монда өстүрбөйлү. Монда өстүргөндөн переход кылсак монда болот деп түшүндүргөндө, да, давай сделаем. Бирок 20 мүнөт ойлонуп отуруп аттым. Вот барасам, эмне сен эме болуп атасың дейт. Она еще это понимала. Мы с ней, вот честное слово, даже унчукпай эле, ошо унчукпаган күнү да в тишине мы понимали друг друга. Ошо даже тишинадан Унчукпай калганыңызда түшүнүп жатты, О, биз даже в тишину ловили и могли себя друг друга понять. Я так думаю, и так есть. Что есть добавить? Кошумчаңыз? Баары айтып кеткендей эле, мисалы үчүн Бакыт айтат, мындай кылбайлыбы. Мен кылгым келбесе, мен түшүндүрөм да. Андай кылбайм, анткени мен мындай деп баарын себептерин айтып, анан кийин ошондой эле баарын сүйлөшүп жүрдүк. Бирдемке каяка барабыз, эмне кылабыз, ошонун баарын сүйлөшүп, чечишип, анан кийин жасап. Баракелде. Дагы Бакыт мырза. Дагы кайсы моменттер? Да, көп эле моменттер болду аябай. Достор менен жолуккан моменттер, жакшы моменттер болду. Прям ана, не знаю, бүт досторум баары прям аябай жакшы все поддерживали. Я көп балдар, дос балдар менен жолугуп калдым, тааныштырды да роли, эч ким уялган жок. Вот принимай меня какой я есть, да? Ушундай эле болду. Вот я такая, вот мои друзья. Мына балдар менен баары менен тааныштырдым. Все здравомыслящие, баары эле порядочный балдар экен. Ничего такого нету. И сымбат айымдын мага эмнеси жакты. Эми азыр эфирде гана укат, бирок ар бир адам акыл менен ойлонсо дейт. Көбүнчөсү акылга сыйбай эле башка жери менен ойлонгондар көп дейт да. Поняли, да, наверное? Туура. Эмоция менен эмоция калтырып ойлонуп туура. Ушинтип жаап туралы. Анан Сымбат айым, сиз дароо эле экран алдына чыктыңыз, коомчулукка мындай
таанымал болуп кеттиңиз. Анткени сиз НТС телеканалы көргөзүп атат, биз жолуктуу долбоор YouTube каналдарда, Instagram, TikTok желе баардык жакта кетип атасыз да. Анан сизде мындай кандай сезим болду ушул бир эфирге келип эле ушундай баягы элге таанылып атасыз? Анан жакындарыңыз тараптан да кандай сөздөр айтылды? Пикирлер айтылды. Баары комментарийлерди эле окуду, көрдү, баары жакшы эле деди. Ооба, баары айтып кеткендей эле менин момундай привычкам бар. Бутун кечке эле селкилдетиппи. Ошо апам деле айтты, бутуңду чыгып атканда айтты, бутуңду карма, жөн отур. Селкилдетпей отур деппи. Селкилдетпей отур. Ошо анан кийин мен апам эле билет, анан мен эжем көрдү. Так баарына деле айткан эмесмин. Бирок комментарийди окудум. Мен чыныгы айтсам, көбүрөөк жаман болот деп ойлогом. Бирок нормальный адамдар, адекватный адамдар көбүрөөк экен. Ошон үчүн рахмат. Биздин байкашыбызча сизге жакшы эмес комментарийге караганда, пикирлерге караганда жакшысы аябай көп, аябай жакшы, жылуу пикирлер да жазылды. Жогоруда Канат мырза айткандай, чынында эле мындан ары Кудай насип кылып экөөңүздөрдүн мамилеңиздер уланып калса, анда биздин катышуучулардын баары көнүп калган. Жакшы да, айрым учурларда жакшы эмес дагы пикирлер жазылып турат. Ага көп көңүл бөлбөгөнгө аракет кылыңыз. Ооба, албетте баары туура. Мен даяр болчумун. Мен айткандай эле мен мындан да жаман болот деп ойлогом. Бирок жакшыраак чыкты. Мен негативдүү комментарийлерге в принципе көнүп калгам. Меники канчадан бери мен билинип жүргөн үчүн все равно негатив мага келчи. Ал мага нормально эле. Сымбатка рэп окуп бердиңерби же стихотворение айтып бердиңерби? Просто рэпти башкача айтат го, ошо рэп Кантип айтат? ыргылып берип коеюн дегем экөөңүчү. Уруксат болсо. Ооба. Рэперлерди билебиз го, мындай башкача движение. Усама Беладиндин Кудай кошкон бажасы, ана просто Бола Янгтын просто күйө баласы, англисче билбесе да Вандамдын курпалашы, жалгыз урган талпаны Джек Чанын пачаны, бакыт менен Сымбаттын бүгүн сүйүү баяны, деп ушундай айтат. Сизге регби болду окшойт рэп эмес, Мен Бакыт мырзаны биринчи көргөндө эле мындай Джонни Депптин жаш кезиндеги окшош тургам да. Сага ушундай келишимдүү бала жигит келип отурат, туш болуп отурат. Эми дальше ошондой Голливуд жылдызы кылганга сенде чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бакыт мырза, биринчиден Сымбат айым үнүңүзгө береке, аябай жакшы ырда айткенсиз. Бакыт мырзага суроом бар эле. Сиздер буюрса жакшы болуп кетсе, Өмүрбек байке Наргизалар менен семейный катташайын деп атасыздарбы? Анткени мындай карасам урбашкаларыңыздар аябай окшош экен, сары ак эле болбосо, а так оп окшош экен да. Анан жакшы катташайын деген ойлоруңуздар болуп атабы, семейный жакшы? Балким да катышык эмне жок. Бияк мырза бизде эме приложение чыгат экен, Spotify окшогон биздин кыргызча приложение чыкса эмнеге жок, Кыргыз бүт дүйнөгө биздин этническая музыка таралып. Наргиза кошулбайт окшойт ага. Кетсе дейм да. Мен Бакыт мырза жөнүндө айта кетейин дегем. Чындап айтсам, мен Бакыт мырзаны жан келгенде мындай жактырган эмесмин. Себеби мен өзүм баягы чач өстүрүп, анан мындай башкача жүргөн баягы эркектерге башкача сезилет го. Мен ошону жактырчу эмесмин, бирок кийин сүйлөшүп көрдүм. Бакыт менен жакындан сүйлөшүп, жакшы болуп кеттик. Абдан мыкты адам экен, чындап эле. Ошону сездим. Анан эмне дейм, мен жөн эле калоо тилек айткым келет. Сымбат абдан сонун айым экен. Экөөңүз сүйлөшүп, буюрса ушу силердин тоюңарда бир отурсак деп ниет кылып калдым. Чоң рахмат. Мен айта кетип, кысырма айта кетейин анда. Жалпы Кудай буйрса биринчи тойдон көрө бир сүннөт той өткөрсөмбү деген ниет болуп атат өзүмдө. Мындай болгон эмес. Экөөнү карап отурчу. Мындай жаңылык деги эле мен ушунча жашка чейин келип биз жолуктук долбоорунда деп коеюнчу. Сүннөт той кимге ошондо? Бакыт мырза. Ошону толук айткан жок да. Жок эле түшүндүрүп айта кетсеңиз. Бакыт мырза куттуктаган таскансыз сиз. Жок, мен түшүндүм. Баласына окшойт, баласына. Ооба, Сымбаттын баласына дейт. Туура эле түшүндүкпү? Бара. Караңыздарчы, биз түшүнүп алалы да көрчүлөр, туурабы? Сиздер да башкача ойлоп калбаңыздар. Сымбаттын баласына үйлөнүү тойдон биринчи сүннөт той өткөрөт экен Бакыт мырза. Деген ниети бар экен. Ниетин колдойбуз, коштойбуз, албетте бир кол чап коюңуздарчы, ниет үчүн деле. Жетебиз.
Нет планов. Ниеттен планга өттү. Ниет туралы түшүнөптүм. Ниет это план эмес турбайбы, э? Ооба, ниет тууралуу ошол. Ниет деген намерение, ошол эң биринчи ниет коюш керек. Анан кийин ниет койгондон кийин пландайсыз. Ниеттен планга өтүштү. Мынчанчы датада план коюп, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп. Бирок сизди ошол той өткөрүп атсаңыз, анан Сымбаттын туугандары туура эмес түшүнбөйбү? Биринчи сиз Сымбаттын жүрөгүн алып мындай. Канча досторуң болот деди го, туугандарың эмес. Досторуң деди го. Досторго өткөрөсүзбү? Жалпы кызганып отуп кып-кызыл болуп анан. Жок, баарын айтпадым. Жалпы бүт НТС каналы биз жолуктар баары келсин деп. Демек жакында жакшы жаңылык бар экен. Датасы белгиленгенде албетте бизди да кабардар кыласыздар деген. Биринчилерден болуп силер билесиңер. Үмүттөбүз. Башкача эле сүйлөшүп атасыңар, көз тийбесин силерге. Өткөн аралыкта дагы биздин президентибиз Садыр Жапаров жана ошондой эле жеке ишкерлердин бири Абанов агабыз дагы IT Hub деп ачты. Ошол жакта да бир гана биздин ошол айтышниктерди дүйнөлүк деңгээлде өзгөртө тургандай алып Кыргызстанга бир жаңы өзгөчө уровень киргизди. Бар болсын Кыргызстан. Саламатсыздарбы, урматтуу албарчылар, көрүүчүлөр, катышуучулар. Экөөңөрдү көрүп отуруп көз кубанды, чын эле. Анан экөөңөр тең чыгармачыл адам экенсиңер, үнүңөр жакшы экен, тиги репин айтып атса, сиз обонду ырдасаңыз, жакшы бир дуэт чыккыдай. Бакытты билебиз, музыка жазат, силердин жакынкы келечекте жакшы чыгармаларды күтсөк болот экен. Муну балким ойлонгондурсуңар, бирок мен каалайт элем. Рахмат, чоң рахмат. Буйрса болот. Баардыгыңарга чоң рахмат. Жакшы тилектер болду, көз тийбесин. 10 минут коюш керекпи? Ооба. Өкөнүн чындыгында дуэт жакшы чыкчы экен, мисалы Сымбатайым сары ойдун деп урдаса Бакыт мырза мындай. Кээ бирлерде современный iPhone, кээ бирлерде зажигалка Антон. Түртүп койсоң, excuse me, pardon. Кээ бирлер келчи Алтон. Мен эмне от алдырдыңар билбейби? Мен негизи өзү Бакыт мырзанын стилин жакшы көрчү элем да, чач өстүрүп реп айткан жакшы көрчү элем. Өлө кызыгып жүрдүм эле, Бакыт мырза да эми мына өзгөрүлүп кетти мына. Эми мен от алыштадым. Чоң рахмат анда. Колчалар менен. Кийинки чыгарылыштарымдагы буйрса жакшы жаңылыктар менен күтөбүз. Келиңиздер, орунду алып бериңиздер. Гүлнас айым, биз Аман мырза бүгүн келди, бирок Аман мырза көңүл бурбай аткан сыяктуубуз. Кичине кандай келип алды, кантип даярданып келди, бир эфирден кандай өзгөрүлүштөр болду, жылдыз болуп кеттиби? Ошону билеличи Аман мырзадан. Катышуулар баарыңыздарга салам. Кандай десем, негизи Бишкек шаар жакта айта албайм. Кант жакка барганда өзгөчө канттын атынан чыгып атат деген сыяктуу болуп, аябай эмне жолдон тосуп алып неме кылгандар болуп атат. Сүрөткө түшүп. Тамашалап эме деп коюп атам, жок айыл, окшош адамдар болот да. Анан болбой баягы ортодон ошентип тамашалап атсам, видеону ача калышып, сен элесиң деп атышат анан. Ошол анан дагы эмне дейбиз? Дагы ошо сурообуз. Кантип кандай болуп, эмне кылып даярданып келдиңиз бияка келгичекте? Бияка келгенче негизи кандай десем, биринчиден эме болду, мындай ойлонгон деле жокмун сөзүнүн ачыгы. Айбай делечи. Анан бирок баягы моралдык мындай даярданайын дедим биринчиден. Анан келсем, анан жумуштан бошоймбу, бошой албай каламбы? Анан аларга да туура түшүндүрүп айттым. Биринчи келгенде аларга айткан эмесмин, жумушка сөзүн ачык. Көкпетти карматып эле келип алгам. Анан видеодон көрүп калышыптыр, кийин. Ушинтип эле айтпайт белең дейт, энем айтканда силер жибермек эмессиңер да. Анан ошондой болду. Анан ошону көргөндөн кийин азыр ошо беришти уруксат. Колдоп калышты, колдоп. Анан туугандар дагы эч ким көбү билчү эмес. Туугандар билчү эместен мурун көбү көрчү эмес экен бул биз жолуктукту. Анан ошо мен келгенден кийин көбү баягы сиз келгенден көрүп баштады. Баягы туугандардын көбү көрүп баштады. Дагы ошо көрүүчүлөр кошулду окшойт ушу биз жолукта көбөйүп. Канча киши кошулду ойлойсуз? Бир сан, сиздин саныңыз. Биздин туугандар өзү негизи көппүз. Канча? Апам 16 бир тууган бул. 16 киши. Бала нөбөрөсү менен көп эле болуп кетти окшойт ушу. Бир 50 киши көбөйүптүр да ошол биздин просмотргачы. Ошол анан аябай кубанычта болдум. Биринчиден сиздерге, катышуучуларга баарыңыздарга терең ыраазычылык, анан редактор эжеге баарыңыздарга. Мен бияка келем деп баягы өткөндө да бир аз айтып кеткем. Ооба. Анан баягы
биринчи чыккан үчүн баягы өзүм деле баягы мурун кийин эфирге чыгып көрбөгөн үчүн комментарийлер мага аябай кызык болду. Каналдын баарын экөөнү тең окуп чыктым да, анан эки жакта баягы кичине айырма барбы жокпу деген сыяктуу баарын көрдүм. Анан көбү жакшы эле экен. Анан анчамын эми арасында бар экен баары бир. Мен ага эми мен ал эл чөсүнө вообще мындай неме деле болбойм. Терикпейсиз. Вообще айтса айта берсин деген сыяктуу элемин да. Ошол баары ошо колдоп атышат. Анан сизге эми талапкерлер келип баштайт, ошол келе турган талапкерлерге кайрылып коебуз. Кандай талапта кысты каалайсыз өзүңүзгө? Менин талабым негизи аябай момундай болуш керек деп талап койбойм. Эми көбү могу экрандан көрүштүү болуш керек көбү. Мен мүнөзүм деле көрүштүү болуш керек көбү. Анан ошого биринчиден жөнөкөй. Анан анча-мынча тамашага кичине чыдаган. Мындай кандай десем, анан бою, анан ошону айта кетейин аслында. Анан бою хотябы мен өзүмдүн боюм 1.90. Ошого жок дегенде 1.70тен өйдөрөөк болсун. Жашычы? Жашы 33гө чейин. 33. Сизден улуу болсо да болор эт, Жок. Сиз канчада элеңиз? 32 деп элеңиз? 32. Жок, 33 бир жаш улуу болуп калып атат да ошондо. Жок, өзүм негизи 93 болгону менен 92лер менен окугам мен өзүм. Ошон үчүн баягы 33 экенсиз да, Жок, 33 эмесмин, 32демин. Мен ошо 92 окуган үчүн. 92лер менен окуган үчүн. Ошон үчүн баягы 33 деп коюп атам. Аларды кошуп коеюнчу, аларды таарынып калбасын көрүп калса. Анан Аман мырза, эми кошулгандан кийин өзүңүз дагы бияка катышуучуларга аралашышыңыз, Бияктан эргеде кызыктуу суроолор болсо, суроолоруңузду берип, ой пикириңизди билдирип турганга даярсыз да, бактыңыз тапканга. Ошон үчүн келдик. Мен ушул жака келген себебим ошол. Эми баягы башкаларга айтпасам да ичимен аябай кичине бир аз ойлонор болду. Көп деле эмес, бир аз. Баягы барсам, жөн эле тиги баягы анча-мынча могу катышуулардын арасында баягы бетиңиздегилерге айтып коеюн. Баягы талаптар күчтүүлөр бар да. Анан алар жөн эле талапты коюп алышат дагы, эч ким келбейт, жөн эле отурат да ошолорчу. Анан ошол айтайын дегем да. Мындай талабыңыздарды кичине анча неме кыла бериң, кереги жок. Биз баягы мындай болуш керек, тигиндей болуш керек айта беребиз. Бирок баягы Кудайдын мыйзамы башка. Анан ошол себептен мен азыр мындай болуш керек деп айта албайм. Ошол эң негизгиси ыймандуу болсо, анан калганын акырындык менен алып кете беребиз ошол. Ой, Аман мырза керемет сөз айтты го. Чоң рахмат Аман мырза. Анда биз бул жака келиңиздер, Өмүрбек мырза менен Наргизаны чакырып коелу. Саламатсыздарбы? Жакшы келиңиздер. Жакшы. Кандай жаңылыктар менен келиңиздер? Мен аябай сагынып калыптырмын биринчиден. Көрүүчү болуп көрдүм да. Анан мындай бат уже көнүп калганбы, аябай сагынып силерди көрүп атканыма кубанычтамын. Өмүрбек мырза экөөбүз жакшы эле сүйлөшүп атабыз. Ошо көлгө барып, ден соолумду чындап келдим. Жакшы баары, көлдө жүргөндө гүл жөнөттү. Канат мырза айтып атпады эле. Көлгө чейин гүл жиберди. Эми Чолпон атада гүл саткан магазин бар экен, ошо көлгө чейин жиберди болуп калат да. Акчасын которду да, ошо акча келди да. Акча Чолпонтага келип түштөн, Чолпонтадан сизге барды. Гүлдү видеого тарттыңызбы? Видеого тарттым, сториске чыгардым. Бирок мен мындай ирети менен шашпай чыгарам да. Бул мырза ошо сразу эле чыгарып салды. Баягы курьер тартып алат го. На бердим доставканы дегендечи. Мен анда уже мынтип шалпайып уже мындай неме болуп аткам да, өзүмдү оорупчу. Анан ошону эле киргизип салыптыр да Инстаграмдачы. Мен аны өчүрүп коесузбу десем жок. Өзүнүнкүн бербейт экен, сразу эле киргизип салды, өчүргөндө жок. Ошого урушуп кеттиңиздер, Гүл келди, бирок кайра. Аргументтер толтурайлы, жакшы жактары болсо. Видео барбы, видео? Видео бар, мен видеодон кийин башталчы. Ошентип эле.
эй эже мен жетишпей калдым эже кечке ушул суроо келип кетти койбочу аркаман да бул жана тоодо ушкуда турабы деке бул жүгүрүп сиз мына эмоция менен карап турсаңыз мынтип болду ал эмоциям чыгарып койду манча до конца жеп бүткөнчө тартып Алча жебеске чоң рахмат. Болду. Жок, жок. Ушул жерден тартайчы. Жакшы көрдүм атат. Эки жүрүп бирин тандарын. Видео үчүн катуураак кол чаап коелу албетте. Бул Наргиз айымдын өзгөчө креативдүү монтаж кылганы болуптур. Чында керемет болуптур. Биз Өмүрбек мырзаны ушундай экенин билген эмеспиз. Негизи башка видеолор мындай музыка менен жакшы болот го. Анан чөтө видеону башынан көрүп чыксам мындай күлкүлүү убакыттар көп болду да биздечи. Айтып коем, мен негизи видеого түшөрдөн мурун сүйлөңүз, эмне сүйлөгүңүз келип атат? Музыка коюп коем деп эле айткам да, анан бул музыка коюп калат экен деп эле мен деле ошондой ой бар болчу да. Анан кайра видеону көрө берип мындай аябай сонун учурлар болуптур да. Анан ошон үчүн мындай текст менен эле жазып койдум да. Кызыктууларын кетирип. Сон ошондо кандай болду? Акыркы убакта кичине баягы сарсана менен кеттиңиз эле, Наргиз айым мисалы Өмүрбек мырза экөөбүз жолугуп албайт экенбиз, мен көлдө 15 күн болом депчи. Анан мындан аркы мамиле кандай болот? Өмүрбек мырзадан сурайынчы биринчи. Бизде мамилебиз жакшы азыркы. Биз биринчиден эле ошо ишеним көпүрөзүн куруп атабыз. Бул сол жак бетте, мен оң жак бетте дегендей. Буюрса бетондоп, темирлеп жакшы курабыз. Баардык нерсе ишенимден башталат экен. Ошо азыр ишенимди бири-бирибизге болгон ишенимдин үстүндө иштеп атабыз. Буюрса баары жакшы болот. Наргиза, сиздин ишеним дейсизби? Эмнеге ишеним болуп атат? Мамилен жакшы болуш үчүн биринчи экөөбүз бири-бирибизге ишенишибиз керек. Ишенимден мурун мындай эмнеге менин оюмду сыйлабайсыз да, сизчи? Өзүңүздүн эле немеңизде турасыз да, мындай позицияңыздачы. Мен сизге айтам, укпайсыз да, жок өзүмдүкүн кылам болду депчи. Кайсы сунуштарыңызды укпай атат мамилеге байланыштуу? Негизи эле сүйлөшкөндө көбүнчө урушуп кетебиз да. Мени түшүнбөйт же мен муну түшүнө албайм да. Мындай эки адамдай болупчу. Мындай жүрөк менен да сүйлөшө албай койдум, мындай жөн эле да сүйлөшө албай койдум. Эше. Экөөңүздөрдүн сөзүңүздөр эмнегедир эки башка чыгып атат. Ошо. Бул жакшы жакка эле бурат, ооба мен деле жакшы жакка минтип жакшы эле баратып анан кайра эле мындай баягы урушуп талашып кетебиз да. Эмне эле болуп атасың? Мен нормально айтып атам го деп грубить этип сүйлөп коет да. Ама грубить этип сүйлөгөн жакпайт. Нормально сүйлөңүзчү, ушундай тиңдей деп бир аз эркелейсиң да өзүңчү, эркелеген адамгачы. Аны жок, аны укпайт, мен өзүм ушундай сүйлөйм болду, мындай деп эле. Кийинки сөзү деле кайра эле ошондой. Кайра кайталаныр да. Мисалы 2 жума жок болдум, 2 жумада бир жакшы деле сүйлөшкөн неме деле болгон жок. Айтып атпаймынбы ушу, жакшы кичине сүйлөшүп барат эле, ар жагы көбүнчөсү мындай уруш талаш болуп кетет да биздинчи.
анан уруш талаш болуп атса, кийин мамиле деле мамиле биринчи башталганда кийин жашаганың деле билбейм, уруш талаш болуп кетет го башында жакшы болбосо. Мен кошумчалай кетейин, сен азырынча антип алдын ала өтө шашпай тур. Баштаганда баардыгы болот, сразу түз жолдон баардыгы тегиз башталбайт. Өйдө ылдый болот, может азыр ошо бир аз өйдө ылдый болот. Биздики баштала элек жатып урушуп атпайбызбы? Туурабы? Сиз эмнеге ушул эфирге келгенде эле монтип тигинтип сүйлөйлү? Болгон нерсени айтыңыз, сыртта эмне деп сүйлөштүк? Мен сизге айттым, өзүңүздүн оюңузду ушул жерден айтыңыз. Мен эч нерсе деп тарынбаймын. Болгонду айтыңыз. Мен оюм түз деп айтып келдим сага. Менин оюм кыйшык болуп атабы? Менин оюм баарынан жакшы. Азыр сен келгенде эле ушундай оюң өзгөрүп атат. В смысле өзүң оюң өзгөрүп атат? Биз баарында жакшы эле чыгып келдик, сүйлөшүп келдик. Көңүлдүү кече өткөрдүк, мисалы баардыгы жакшы эле болду. Анан бүгүн бияка эфирге келгенде эле ушундай мүмкүн сиз жакшы эле ойлонуп көрөсүзбү деп баштады да. Мен түшүнгөн жокмун, бул эмнеге мындай вопрос берип атат. Мен сизге суроо бердим биринчиден. Биз азыр отурабыз бул жакта. Эмне деп сүйлөшөбүз деп суроо бердим. Анан сиз менден мындай адамдын эмесин сезесиң го? Мен сизге сүйлөп атканда мындай мени жактырып атканыңызды сезип атасызбы? Мен сиздин мисалы мени жактырып атканыңызды сезип эле атамын. А меникин сезип атасызбы десем, жок деген сыяктуу айттыңыз, э? А жоктун башы эмне болуп атат? Мен сизге канчадан бери 2 жумадан бери айтам го. Мындай кылыңызчы, тиңдей кылыңызчы десем, жок, бул өзүнүкү менен кетирип да. Мамиледе бул здоровый отношенияда экөө тең бири-биринде мындай бирдей түшүнүш керек да. Биз экөөбүз оюбуз эки башка, бул өзүнүкүнө турат. Мен болсо мен дагы эң деп эле калып калам да. Кээ бир учурда Өмүрбек мырза, өзүңүздүн оюңуздан да кайтып кое аласызбы? Мисалы мамиледе же бир гана эми ар бир адам ар кандай да, бир сизде же принцип бар, мен айткандай болуш керек, ушундай болуш керек деген принцип менен аягына чейин кетесизби? Азыр ойлонуп атам, ошо Наргизага жакпай калган жери, мен ошо Инстаграмга мен киргизип койгонум болду окшойт депчи. Ошол эле, э? Жок, андан да башка. Негизи башы ошодон башталган да. Жок, негизи ушул баягы кээ бир ошо мамиле алдыга кетиш үчүн сиз ушундай нерселерден принциптен тайганга даярсызбы? Биздин сурообуз. Мен принципке өтө деле катуу турбайм, бирок негизи ушуну таап атат да, мындай экенсиз, тигиндей экенсиз деп элечи. Жөн гана эркелеп атат окшойт анда, э? Кылыктанып атабы, может. А бирок сиз азыр биз байкап атабыз, Наргиза анчалык жаман карабаңызчы, аябай катуу урушуп кеттиңиздерби? Жок, урушуп кеткенде эле жокпуз, просто мындай эфирге келгенде мындай сырттан нормально сүйлөшөбүз да, ушинтип элечи. Анан бияка келгенде эле анан ишенич болуп атат, тиңдей депчи, анан мен билбейм муну. Ишенич болот деп эң соң сөздү айтпадыбы? Жок, жакшы эле сөз, Канат байке. Сырттан мындай сүйлөшпөйбүз деген да. Жок, эми сырттан да айткан сөзүңдү бияктан да айтты, бияктан балким башкача сүйлөйт, сырттан башкача сүйлөйт. Бирок эң нерсе 2 жолу айтты да, мен мамилем түз, улантканга даярмын деп атат, а сиз жумурткадан кыр издеп атасыз да. Менде толтур аргументтер бар, кааласаңар айтып берем. Айтыңыз, баарыбыз угуп отурабыз, айтып берчи. Айтыңыз, аргументиңизди угабыз. Биз башында мен көлгө кеткенде телефондон сүйлөшүп аттык. Угуп турсаңар. Телефон менен жакшы эле сүйлөшүп атканбыз. Анан биз жакшы мамиледе баштай элек жатып, мындай суроо берди да магачы, сен кайсы тамакты жакшы жасай аласың дейт да. Мен деле ойдо жок жерден жакшы эле мантын жакшы жасайм, лагманды жакшы, чоём жакшы эле жасайм десем, анда бир күнү бул билет да, мен Бишкекте сиңдилерим менен жашарымдычы, жалгызчы. Ата-энем болсо айылда. Анда бир күнү барып сен үйүңө барып жеп кетем деди. Сиз жакшы элесизби дедим, экөөбүз нормально сүйлөшөлүк, биз экинчи эле телефондон сүйлөшкөнбүз да. Силерге күлкүлүү жок, тамаша эмес. Наргиза серьезно эле айтты. Жок, бул жерден мамиледе андай сөздөр айтылат да. Жок, эми ал жерде мындай пикир келишпестик деле болуп тур. Бул балким бул алыстагы келечекте, жакынкы эмес, алыстагы келечекте деген жакшы ниет менен гана айтканды сиз баягы наглость деп коет го, орусча айтканда, ошондой сыяктуу кабыл алган окшойсуз да. Андан башка да кандай учурлар болду? Айта бериңиз, Наргиза. Аз кемчилик неме жакшы жаман жактарын аргументтерин эле айтып койсом, аз айтасыңар да миттим депчи. Бирок мен болгон нерсеңизди айтып атам, э? Аны дагы айта бер. Ошол каңды отурабыз бул жерде, ошон үчүн айта бер. Унутуп калдым, моундай жазып алган болчумун. Мага ошо катуу тарынганы биринчи эле ошо Инстаграмда сиз эмнеге менин уруксатым жок киргизип аласыз дейт. Любой эле кыз даже мындай эле түшүп койсо, ошол сүрөттү өчүрүп койчу дегенде ал жердеги кечиресиз, сиздин өзүңүз жакпай калдыңыз беле видеодо?
Күлнәс ал жер видеода еще сүрөт эмес, жаккан эмес. Мен өчүрүп коесузбу деп бир айттым. Анан ал жерден мен эл менен жакшылык менен бөлүшүп атам дейт. А мен жакшылык менен бөлүшпөйм деп атамбы. Мен өзүм видео жасайм го, блографмын го. Мен жакшынакай кылып жасап, киргизип коёмун дедим да. Анан ушул жерден азыр эстеп кеттим. Мен андан кийин 2 күн өткөндөн кийин киргиздим. Стористичи. Бирок киргизгенде мындай точка деп коюп койдум да, десем WhatsApp'тан учурашпай туруп эле эртең менен да. Сен стористи киргизип койчусуң го, точка деп эле мен Instagram белгилеп койсоң болмок. Сен подписчигиң көп го, 10 миңден ашык го, келип калмак мага подписчик деди да. Ошол жери катуу тийди да магачы. Катышууларга убакыт бар, сүйлөгөн жок, эч ким, биз сүйлөйлү анда. Анда сүйлөңүздөр да бат-баттан. Саламатсыздарбы? Наргиза, сулуу, сиз аябай сулуу болуп кетиптириз. Орустарда сөз бар го, женщина отражение мужчины деп. Мырза сизге гүл жөнөтүптүр, алыс жакта жүрсө дагы. Анан сиз вот так вот прекрасно выглядите. Анан дагы сизге кандай мамиле кылыш керек? Сиз кандай мамилени требуете? Видеоңуздарда жакшынакай, бактылуу эле болуп жүрөсүз, анан эфирге келгенде эле тетири карап каласыз да? Так, гүл жөнүндө биринчи суроо бердиңиз, жооп берип кеттим. Жанагы ооба алыстан жөнөттү, ооба рахмат. Бирок андан кийин деле баягы Канат мырза айтып кетпедиңизби, сиз романтиканы көңүлүңүз көлдө болсо дагы гүл жибериңиз депчи. Ошол айткан сөзү үчүн элеби же мындай элдин подписчик топтоп алайын дейби? Билбейм, чын дилинен, көңүлүнөн жиберсе, билбейм. Айтпайт болчу да. Анан экинчиси могу видеодон дегенде биз чогуу жүргөн жокпуз, жалгыз жүргөн жокпуз. Видеодо үчүнчү адам бул менин сиңдим. Сиңдим менен ачык эле мынтип жүрөм да, аны менен жыргап жүрүп, бияк менен деле жакшы эле мындай сонун күн өттү да, ооба. Бирок биз мындай мен жакшы көрсөм, аягымда бир нерсе ачылса, мен аябай эле жоош болуп калам. Түшүнөсүңөрбү? Аябай эле мынтип назиктенип калам. Бул жерден көрөсүздөр, мен мындай как байке катарындай, жакшы адам катарындай эле мындай эле жакшы сүйлөшүп эле атканбыз да бул видеодочу. Өмүрбек байке, сизге суроо, сиз Наргиз айымды дагы жүрөгүн багындыртканга аракет кыласызбы же токтойсузбу, же таарынып калдыңызбы сулууга? Кыздарга таарынбаш керек? Жок, эч кандай таарынбайм. Өзү эле четке чыгарып атат, болду, тим эле коелу деп элечи. Бирок мен аракеттем элем. Жакшы эле аракет кылып атам. Буга токтолуп калбайм. Бирок ушул сизге Наргизанын ушундай мамиле кылып жатканы жагып атабы сизге өзүңүз? Ушул жерден бир нерсени кошумчалап кетейинчи, жана гүл боюнча да. Мен гүл берген күнү, бул алган күнү Инстаграмга эфирге чыгып алып, баягы эме кылыптыр да. Эски сүйгөнүн эстеп, ошол бул жакка келсе жакшы болот эле дегендей үмүт айтыптыр да. Анда жалпы тааныштарыбыз айтып атат, сен жакта гүл берип атасың, бул болсо тиги буши эмелерин эстеп атат. Ошол жакка келсе деген үмүтү бар экен дейт. Ошого кандай жооп бересиң? Ооба, мен мойнума алам, Инстаграмдан ошентип айткан. Неме деп айткан? Сен өзүңдүн бутуң түз эмес го, тиги мырзанын буту түз эмес деп. Эмне ушундай жаман комментарийлер кетти го магачы конкретно элечи. Анан мен айтканмын ал жерден сөз мындай башталып кеткен. Мен прямой эфирде отурам да. Анан жок, мен андан эмес, мен мурунку жигитим деле буту ооручу, бирок жакшы эле сүйлөшчүк, 3 жыл 4 жыл сүйлөшчүк. Санжар мырзага окшошуп кеткен мырзаны айткам да. Анан бул жака келсе жакшы болот эле деген сөз болду беле? Эми көп эле мындай сезет да кээ бир адамдарчы. Сен мындай жактырбай элесиң, андай мындай депчи. Анан жактырганга аракет кылдым өзүм дачы. Анар айткандай минткен жок биягым. Анан жанагындай принциптерин жойбойт. Дагы эмне толтура эле нерсеңиз болду го. Маны баарын айтып берсем толтура да. Жакшы деле жактарыңызды көрдүм, ооба көңүлүңдү карап турасыз. Бирок мен айттым го сизгечи, жок мен үйлөнөм, биякта мен эптеп-септеп эле күйөөгө тийип кетип калайын деген отурбай элем да. Мен дагы неме менен отурам да 2 сезон болсо дачы. Негизичи мындай менин байкашымча Канат мырза, сиз айтып атпайсызбы багы тукумдан кыргызып атасыз депчи. Ошондон улам мындай ой келип кетти да. Жана бир эле учурду ала турган болсок, мындай кыз катары ой жүгүртсөм да. Негизи кыздар ошондой келебиз. Инстаграмга өзүбүзгө жакпаган сүрөт же видео жүктөлүшүн каалабыз, ал жөн эле мындай оңой эле нерсе да. Анан
сиз аракет кыла берем багынткан деп атпайсызбы, ошондой мамиле ошондой учурлардан башталат деп ойлойм да. Бул көңүлүнө жакпай калдыбы, сизге эми эч нерсе деле эмес да, аны өчүрсөңүз деле, өчүрбөсөңүз деле алдынан караганда, Инстаграмга жүктөгөнгө караганда Наргизанын эгер багындырып аткан кызыңыз болсо, көңүлү маанилүүрөөк, бийигирээк туруш керек да, негизи алып карагандачы. Бирок баягы ошол жерден болуп оңой эле нерседен такалып калганыңар, өчүрбө, же бунун сизге айтканы жакпай калдыбы, же канчалык эмне үчүн аны принциптүү түрдө өчүргөн жоксуз, көңүл үчүн деле да? Канчалык деңгээлде маанилүү болчу сизге? Бул негизи менде подписчик деле жок. Мен муну өзүм досторум менен туугандарыма эле көрсөтүштүн немесин кылгам. Эми алар күтүп атышат да, эфирге чыгып атасың. Жакшы жаңылык барбы депчи. Ошого эле көрсөтүп койдум. А так мындай принцип жөнүндө эч кандай вопрос жок. Бул жерде мындай кандай тон менен айтты Наргизаны ошол да. Мисалы бул мырза аябай сүйүнүп салып атат да, сыймыктанып салып атат, бирок ошол эле убакта мисалы Наргиза сураныч, Өмүрбек байке өчүрүп коюңузчу, мен сизге же сулуураак түшүп берип видео жиберейинчи сураныч десе, баардык бала өчүрөт да. А бирок сен сезим менен салып атсаң, өчүрүп койчу, мен бул жака түшпөй калыптырмын, жакында тартабыз го десе, ар бир бала бул жерден принципке турушу мүмкүн да. Же мен өчүрүш үчүн бул менин мамилени токтотом. Ошол сыяктуу эле Наргизанын жана айтып аткан сөзүндө бул туура эмес тон менен жеткирген үчүн бул мырзадагы туура эмес кабыл алып туруп анан ошону өчүргөн жок да видеону. Ошол сыяктуу болду, ошол сыяктуу. Мен сразу эле ошентип ондай тон менен сүйлөдүмбү? Жок, сен айтпадыңбы? Эмне деп айтты? Сен айтпадың, менде өзүмдүн порядогум бар. Ошол порядок боюнча киргизем. Өзүмө жаккандай кылып жазайын дедиң. Анан мен күттүм, 1-2 күн күттүм, кирген жок. Мен өзүмкүн жөн эле баягы болгону эле киргизип койдум. Ал жерде мындай трагедия жок. Көрүп эле атышты го. Трагедиялуу эч нерсе жок ал жердечи. Ал жерден уруш чыгара турган деле нерсе эмес ал негизичи. Бул жерде трагедия деген жокмун. Негизи кыздар ошондойбуз. Жок, Наргиза, сиз аябай мындай өзүңүз идеалдуу болуп, бул жак идеалдуу эмес деле болуп атасыз да. Сизден эч күнөө кетпей эле бир гана бул жактан кетип аткандайчы. Бирок мамиледе бири-бирин толукташ үчүн сиз да көз жумуп коюшуңуз керек да. А сизден мындай эч көз жумуп кое турган деле себеп жок да. Сиз жөн эле бир киного сценарий жазып атканда эле бирдекелерди ойлонуп атасыз да. Анан эми сиз видеомду өчүрбөй койдуңуз. Келиңиз, биз эле сыгылып кеттик. Сизге жагып атабы Өмүрбек мырза? Улантканга даярсызбы? Мен негизи сырттан айткам. Сырттан жок. Бул сырттан айтканыңыз жарабайт. Сиз бул жактан айтасыз да. Эмнеге сырттан айтасыз? Бизде элдин алдында айтасыз. Ошо сырттан айткам, өзүнө эми бияктан да айтып коеюн. Айтыңыз анда ошол. Дароо эле тарсыраак. Мен байкем катарында эле көрдүм. Эч кандай неме ачылган жок. Билбейм, мындай өзүм да сыгылып атам да өзүнчө элечи. Бир башкача болуп элечи мындай. Сиз жөн эле сыгылып атасыз. Сиз мамилеге да даяр эмес экенсиз. Эгерде сүйлөшүүнү токтотсоңуз, жөн эле келип токтотуп койсоңуз болмок да. Сиз бир дагы аргументиңиз бизге мисалы Өмүрбек мырзаны жамандай турганга дал келген жок да. Болгону сиз мамилеге даяр эмес экениңизди көргөзсөңүз, жөн эле айлантып атканыңызды көргөзсөңүз. Грубый жагы мамилеге эмне аргументке кирбейби, кирет да. Эч кандай. Кыскасы, мамилени токтотосуз. Мамилени токтотом. Өмүрбек мырза, сиз кандай кыласыз? Мейли анда эми каалабаса мен мажбурлап кыйнай албайм. Албетте мен деле токтотушум керек болуп калат. Бел тараза эл сынчы дейт. Бизде деле коомчулукта эле балким ар бир катышуучу менен талапкерге өзүнүн ой пикирин жазат. Анан чындыгында Наргиза ушу менен 3-4 жолу талапкер келип атат. Биз ойлогонбуз, наоборот, Наргиза акылдуулук кылып, сизди кармап калса болмок деп. Анткени келечегин курган, илимдүү, билимдүү бала, баардык жактан өз тармагын билген, өсүүчү баланы кармап калыш керек болчу негизи Наргиза айым. Бирок бул жолкусуна Наргиза айым колдон чыгарып ийди. Биздин оюбуз ушундай. Эл не дейт билбейм аны. Ушул жерден өзүм да бир кошумчалай кетейинчи. Комментарийлерди окуп атам да мен көбүнчөлүкчү. Ал жакта көбүнчө жазып атышат да. Эми балдар ушундай төрөлүп калса кандай болот? Анда түшүнүш керек депчи. Бул диагноз негизи генден генге өтпөй турган диагноз да. Бул эми тагдыр ушундай төрөлүп калат. Анан комментарий жазып атканда адамдар бир аз ойлонсун, анткени ушул диагноз менен төрөлүп калып, эмне кыларын билбей аткан ата-энелер дагы бар. Алар да өздөрүнө кабыл алат. Мен баламдан да ушундай бала төрөлөбү депчи. Ошон үчүн мындай так кез айтып коеюн. Бул диагноз мындайча айтканда уруктан урукка өтпөйт. Ошодон коркпосун деп теле көрүүчүлөргө айта кетейинчи, ушундай бир Баары бир болбойт бул жерде, сезим болбогондон кийинчи Өмүрбек мырза деле акылдуу адам экен, түшүнөт деп ойлойм да. Көрүп атасыз да.
ошол албетте экөөңөр тең өзүңөрдүн адамыңарды табышыңарды мен чын жүрөктөн тилеймин да. Бул жерде мен бышыктап коеюн. Бул жерде чын-чынында келгенде эч кимди кыйноо болгон эмес, эч кимди. Мен бул проектти негизи Наргизаны декабрда эле көргөм. Ошол учурдан бери эле күтүп келгем. Анан учуру келгенде өзүнө жазгам. Анан Элнур эже жакшы билет баарын. Бүттүгү тартип менен, орду менен эле келген. Эч кимди кыйнап шаштырган эмес. Ошону айтып коеюн. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы Өмүрбек мырзага ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында өтө таланттуу жигит, айтышник тарабында дагы өтө өзүнүн таланттары, проектилери бар экен. Биздин редакциядагы Өмүрбек мырза менен 24 саат байланышта болуп турат. Балким талаптар көп болуп кала турган болсо, катышуучу катары дагы чакырып калышыбыз мүмкүн. Бирок буну азыр биз жалгыз чечпейбиз, аны НТС телеканал менен биргеликте кеңешип чечебиз. Бирок бизге жактыңыз, чындап үй бүлө курам, келечегин түз караган, бир сүйлөгөн мырзалар бизге көбүрөөк керек. Анан эч кандай Наргизага дагы, бизге дагы таарынбайсыз деген үмүттөбүз. Жок, таарынч жок, эч кандай таарынч жок. Ооба. Учурдан пайдаланып кошумчалай кетейин, жана кадр сыртында да айтып калдым. Жакынкы Россия жергесиндеги гастролумда сиз жөнүндө дагы, алыскы Россиядан дагы сизди тааныгандар, коңшуңуз бар экен, жаш кезден, кичине кезинен эле билимге ыктаган, бизди кошо урушкан мыкты мырзалардан болчу кичине кезинен бери эле деп жакшы сөздөрдү айтты. Кудай буйрса талантыңыз мындан да өркүндөсүн, китеп жазат экениңизди укканбыз. Берки иштеп аткан программаларыңыз баары ийгиликтүү болсун. Ал эми тагдырга келе турган болсок, албетте тагдырга жазылат дагы деп коет. Ошончо аракет кылып кадам таштаганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Бирок катышуучу катары Наргиз айымды мындай өзүнүн сезимине каршы же болбосо көңүлү жок болсо да, андан ары карай улантуунун кажети жок экенин өзүңүз дагы түшүндүңүз. Андыктан дагы бир жолу келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге да чоң рахмат. Бул эми жашоо экен, эгерде экөөнүн жолу бир болбосо, албетте бириктириш да кыйын экен. Талапкер менен катышуучу бир боло алган жок. Демек Өмүрбек мырза дагы жашоодон өз бактысын тапсын деп биз аябай тиленип кетмекчибиз жана ниет кылмакчыбыз. Албетте жакшы ниет жарым ырыс деген кыргызыбызда жакшы сөз бар. Ниеттер ишке ашсын. Ал эми эле сиз да өзүңүз кандай айымды күтүп жүргөн болсоңуз, табышыңызга, жолугушуңузга тилектешпиз. Бир гана биз эмес, биздин бүгүнкү чыгарылыштын демөөрчүсү Накта Сүмөлөктөр тилектеш. Андыктан биздин жалпы бүгүнкү берүүбүздүн атынан дал ушул сүмөлөктү кабыл алып коюңуз. Рахмат. Кол чабуулар менен анда биз Өмүрбек мырзаны узатып коелу. Рахмат келгениңизге, жакшы арыңыз. Катышуучулар отурбай турса, бүгүн бизде талапкер. Анда жалпыңыздардын шаңдуу кол чабууңуздар, жакшы маанайыңыздар менен Нуртай мырзаны тосуп алабыз. Кол чабуулар болсун. Ассаламу алейкум. Кандайсыз Нуртай мырза, жакшысызбы? Гүл букетин алып карачы. Бул мырзадан дароо сөз баштайлы. Келиңиз, орун алып бериңиз. Ассаламу алейкум, куш келипсиз Нуртай мырза. Куш келе алдык. Өзүңүз жөнүндө келиңиз, кененирээк тааныштырып бериңиз. Эч толкундамаңыз, сизге окшогон эле адамдарбыз баардыгыбыз. Менин өзүм аты жөнүм Нуртай болот. Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунан болом. Жашыңыз канчада? Жашым 22-де. 22-де. Эмне жумуш кыласыз же окуйсузбу? Мен өзүм окуйм, жеке ишкеримин азыр. Жакшы. Шаарда турам. Жеке ишкер окуйт. Кайсыл тарапта эгерде сыр болбосо, эмне тарап менен алектенесиз? Өзүм барбершоп ачкам, азыр ошол тармакта иштеп атам. Азамат. Кыргыздын жигиттери өсө береличи, кыргыздын жигиттери. Анан канча бир туугансыз, өзүңүз Бишкекте жашайсызбы же Жалал Абадта жашайсызбы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзүм Жалал Абадта ата-энем ошол жакта турат. Өзүм бул жакта иштейм, окуйм Бишкекте. Келечекте биякта жашайын деген. Келечекте Бишкекте алам деген ойлор бар. Канча бир тууганың ачанчы? 5 бир тууганмын. Канчанчысы? Эң кичүүсү. Эң кичүүсү. Эң кичүүсү. Сонун.
кичи балдар өз кыйын болот, мен да үйдүн кичисимин да деп эле. Анда катышуулар кыска эле кимге келди деп ойлойсуздар, жүрөңүздөр? Саламатсыздарбы? Кутман Кеч, кош келипсиз. Жалбат областынан экенсиз. Сүйүнүп отурам, Жалбат экен деп. Мен оюмча Аянага. Аяна. саламатсызбы? Мен оюмча ойлоп атам Айнура же Аяна. Аман мырза көрсөңүз, Аман мырза да сураган. Менин оюмча ошол Айнур айымга эле келди окшойт. 100%. Эмне себептен? Көрөсүздөр го. Эмне себептен антип ойлоп атасыз? Мындай сүйлөгөндөн байкасам ушу Айнур айымга эле туура келчү дей болуп атат да. Ошондой эле ушу. Азыр көрөсүздөр го, чыдап тургулачы кичине сабыр кылып. Келиңиз. Атыңыз кимден сиздин? Нуртай. Нуртай мырза, по-моему, 100% бул Аянага келди. 100%, даже 1000%. Сиз, по-моему, жазгандай болгонсуз да, прямой эфирден. Рахмат. Аянкага келди. Болот мырза. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат. Менин оюм боюнча 10000% да, мен жаңылбайм да, негизичи Аяна айымга келди деп ойлоп атам. Кимге? Аяна айымга. Рахмат. Жаңыл. Ассаламу алейкум. Абайлагылачы мырзалар деп эле. Менин оюм боюнча жаңылып калышым деле мүмкүн, бирок мен Бек айымга келди деп ойлоп атам. Ассаламу алейкум, Нуртас мырза, кош келдиң. Жаңылдым эле кайрат. Нуртай. Ассаламу алейкум, Нуртай мырза, кош келдиң. Негизи сен военный жагынан кандайсың? Ошол жака жакынсыңбы? Мен военный жактан бир туугандарым, байкелерим баары ушул тармакта иштешет. Ошондуктан мен ойлойм. Өзүң. Анда Айнурага келдиң деп коесуң. Мен жок, мен өзүм бул тармакка да кызыгам негизи. Болгону мен өзүмүн мындай үйдөгүлөр аркылуу болбой калган бул жака тапшырган. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы болуп атам? Мен ойлоп атам, мен оюм боюнча Айдоско эмес, Айнурага келди болуш керек. Саламатсызбы, Нуртай мырза, кош келипсиз. Саламатчылык. Менде суроо жаралып атат. Мурунку талапкер Аянанын Даниэль менен тааныштыгыңыз жок беле? Жок, бул жакта эч ким менен тааныштыгым жок. Тааныштык жок. Биринчи жолу келип атам. Анда Аянага. Рахмат. Айдос. Келиңиз, Сымбат. Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Рахмат. Мен оюм боюнча сиз же Аянага же Аселге келдиңиз. Аянага келди. Эми сиз айтып коюңузчу мына, сиз айтып коюңузчу кимге келдиңиз? Кичине ошол айымды сүрөттөп бериңиз, анан айтыңыз. Мен өзү мурунтан иногда көрүп турчумун, постоянно эмес бирок. Анан көрүп калып сүрөттөп бергенде сулуу, татынакай, жөнөкөйлүгү мага жакты. Айта берейин да. Айта бериңиз. Айнур айым. Evet, Аянаны да маанайын буздуңуздар мына. Аяна аябай сонун, аз мындай эле учуп чыга берейин деп атканда. Так жаңылбайм деген сөзүңүзгө. Аман мырзанын Болот мырза мен Батыр мырзаны Кыргызстандан чыгарып турат окшойсуз. Каты жаңылды деп. Келиңиз. Сүйлөшүп, өкүз аябай негизи ортосунда мындай. Мындай болуп турайын деп эле. Учурашсаңыз. Если суроолоруңуз болсо, бериңиз. Жооп бергенге даярмын. Бул да көп сүйлөйт, силер да көп сүйлөйсүңөр. Сиз окуйм дедиз, Ооба, окуйм. Ким болуп на что вы поступали? Токен тармагында окуйм. Токен тармагында. Ал не дейсизби? Какой курс у вас? 4-нчи курсмун. Быйыл бүтөсүз, ошондо? Бүтөм жакында. Ошондо жаш айырмачылыгыңыздар кандай болуп калат? Тең болуп калып атасыздарбы? Мен 20, скоро 21-ге чыгам да. Улуураак экен мырза, жакшы. Мен 22-демин. Туулган күнүңүз качанда? 21 февраль. Жакшы. Суроолоруңуздар болсо. Суроо бере берелиби? Бул жерден Айнура айымга суроо жаралып атат. Айнура айым үйдүн кичүү баласы менен сүйлөшпөйм деген. Качан айттым эле? Жокпу? Суроону Аяна чейин укса? Ойлоруңуз жокпу дейм. Үйдүн кичүү баласы менен сүйлөшпөйм деген ойлоруңуз жокпу? Жок. Эми баары жакшы болуп кетсе, эмне? Айнура өзүнкүн тапканда жинне тиесиңер го, аябай деп эле.
Көрчүлөр жада калса бизде да суроо калбай калып атат да. Мейли мен бере берейин. Мен Айнурага бергим келип атат да суроону. Айнура мырза үйлөнөм десе сразу тийип кеткенге даярсызбы? Ушул суроону эч бүтүрбөй коюңуз. Айтып коюңузчу шуну. Если баары жакшы болуп кетсе, ошо Айла жок дейсизби? Жок, ичинде үйлөнүп кетүүгө даярбыз. Турмуш куруп кетүүгө даярбыз. Дагы бир суроо берсек болот да. Нуртай мырзага суроо, үйдүн кичүүсү экенсиз, үй бүлөңүз менен турасыз да же өзүнчө бөлүнүп жашайсызбы? Анткени Айнура өзүнчө бөлүнүп жашайм, ата энеден өзүнчө жашайм деген нерсеси бар да. Антип айткан эмесмин, Турдал мырза. Турдал мырза, сиз мени эч түшүнбөй койдуңуз да. Мен сизге айткам. Ата эне менен 1 жыл жашаган макулмун. 1 жыл, 2 жыл көнүшүп, анан кийин дальше ата энеден отдельно жашаса деле болот го деп айткам да. Ооба, сүйлөшүп келишип көрөсүздөр да. Жооп берип коеюн анда сурооңорго. Негизи мен эң кичүүсүмүн, байкем бар. Бизде айырмасы жок, ким жашайт. Мен эң кичинеси болгондуктан ата эне менен жашоого постоянно мындай укуктумун. Ооба, эми эгерде мырза жүрөгүн багындырса, баары менен жашаганга даяр го дейм, Айнура деле. Кыскасы ошол нерсеге жетиш керек. Жүрөктү багындырыш керек биринчи. Бериңиз Чынара. Бул жакта мен байкап отурам да, Турдал аябай суроолорду бергенге байланыштуу кызганыч пайда болуп атабы, я. Айнурага, Турдалы мырза кызгана тургандай деле мамиле кылган жок. Бир деле жолу чайга чечкен. Бир деле жолу чөт. Таарынып жүрүп эле бүтүп калды. Экөөнүн ортосунда такыр мамиле болгон жок да. Эдина? Суроо берип кетсем болот, Нуртай мырзага. Болот атам. Мамиледе кайсы нерсени баалайсыз? Мамиледе деген бири-бириңе доверие болуш керек. Ошол сапатты баалайм. Анын баары болсо башка нерседен эч кандай кызыгы жок болот деп ойлойм. Анан дагы кызганчаксызбы? Эми бар кичине, бирок көп эмес. Дос кыздарыңыз барбы? Мисалы, Айнуранын дос балдары болсо кызганасызбы же кызганбайсызбы же туура түшүнүү менен кабыл аласызбы? Ал нерсенин өзүнүн чеги бар. Если чеги менен болсо баардык нерсени түшүнөм. Рахматчым. Өзүңүздө суроо барбы? Спорт менен машыгасызбы? Ооба, жаш кезимден спортто жүрөм. Негизи мурун эркин күрөш менен зал кылчумун. Андан кийин дагы башка спорттордун баары менен бош убактымды постоянно спортко арнайм негизи. Эми жумушта иштейм дедиз? Барбершопто иштетем өзү. Өзү жеке ишкеркен барбершоп. Прическа да, у вас? Мужская стрижка. Саламатсызбы, кош келипсиз. Сиз редакцияга Айнурага келем деп качан кайрылдыңыз эле? Жакынкы убакта эле. Качан ошол убакытсы? Примерно 3-4 күн мурун. 3-4 күн мурун. 3-4 күн мурунда мындай жазылдыңызбы же ага чейин жакшы көрүп, анан бир чечимге келип келейин дедиңизби? Ага чейин Инстаграмдан карап жүрчүмүн. Байкап жүрчүмүн. Ага жаздыңыз беле, Реакция жөнөтүп көргөн болушмун. Таскан эмес. Алгачкы аракеттер болгон экен. Ооба. Мен Айнураны жакшы билем. Чогуу бир үйдө жашап калганбыз дегендей. Айнура с характером, бирок аябай жакшы кыз, эрке кыз. Түшүнсө болот. Менде деле характер бар го, көрдүңөр. Анан характерин көтөргөнгө аракет кылыңыз демекмин да. Себеби Айнуранын характеринин айынан чайга да чыкпай калып атат дегендей. Аны түшүнгөнгө аракет кылабыз. Характер барында бар го деп ойлойм. Негизи. Бүгүн сүйлөйүн деп чечтим, негизи просто Айнурага келип калыптыр. Күтпөстөн дегендей. Дос кызым болот негизи. Эч качан ревновать этпе. Кстати, Айнура боюнча аябай эрке кыз. Аябай эрке, любой нерсесин көтөрө бил, бирок көп жазба. Көп чалба, көп жолукпа, болду. Жана совет просто токтоп тур. Подожди, дай я скажу. Көп внимание кылбай эле кой, просто деген Айнуранын качелясын, эмоциясын билип алсаң, ошондо гана жетесиң. Бүт нерсесинечи. Только өкүңөргө жооп берип коеюн анда. Колдон келишинче аракет кылабыз негизи. Негизи биз постоянно внимание кылганга деле мындай убакыт болбойт, иногда жумуш көп негизи. Ошондуктан эми колдон келишинче аракет. Жок, колдон келишинче аракетти кылыш керек. Анткени Баатыр мырза дагы, Турдалы мырза дагы мамилени кыла алган эмес да. Ошон үчүн мамилени кыла албаган үчүн өздөрүнүн катасын мойнуна албай, кайра Айнурадан ката издеп атышат да. Эгерде кыз жакса,
кыз баланы жактырса, ал наоборотунан көбүрөөк внимание каалаганды каалайт да. Ошондуктан сиз эгерде кызды өзүмө тартып алам десеңиз, мен жумушум бар деп, ал жумушту эч бир айым түшүнбөйт. Ошондуктан жүрөгүн багындырганга аракет кылыңыз, анткени биз жолуктук долбоор сизге эң сонун мүмкүнчүлүк берип атат. Аракеттенем. Эч кимди укпайсыз ошон үчүн. Ооба. Ар бир кызга аябай жакшы внимание керек, Ооба, түшүнөм алар. Наргиза. Бул жактан айтып атпайсызбы, Турдалы, анан Батыр жакшы внимание кылган жок депчи. Батыр башында эле келгенде мен эсимде калган, Гүл Мишка бергенчи. Батыр менен просто мындай кыздын көңүлү болсо, вниманиясын деле требовать этпейт да. Мындай чын дилинен жакшы көрсөчү. А бул жерден экөө дос катарында жакшы сүйлөшөт, Батыр менен Айнура прямой эфирлерге чейин чогуу чыгыпчы. Бул жактан эмнени айткым келип атат, кыз көңүлү мындай бар болсо, вниманияны деле требовать этпейт да. Айнура болсо мындай көп чалба, көп жазба дей бербей элечи Айнурага. Наоборот, кызга жагат эгер адам өзү мындай сезсе да адамынчы. Мне кажется, сырт келбеттен жакшы эле ички немеңерди меники эфирде айтасыңар деп ойлойм. Ооба, албетте пикириңиздерге рахмат. Вниманияны требует этпесе, анда мырзаларга жыргал болбойбу анда. Кыз киши эгерде вниманияны требует этпесе, мырзалар эс алып жашабайбы? Мырзалар кыз кишиге внимание беребиз деп иштейт күнү түнү, аракет кылат. Ошонун баардыгы внимание болот. Ошон үчүн Ооба, Нуртай мырза. Сиз Наргизаны да укпайсыз. Кыскасы, жигиттин бир эле максаты бар, бул бир гана айымга внимание бериш керек. Калганын өзү буйруганын көрөсүз, Ооба, Нуртай мырза дагы бир жолу ушундай кадам таштаганыңызга рахмат. Анан бул жакта биз башында да айтып калабыз, чакан үй бүлө болуп калганбыз. Ошон үчүн бир тууган катары өздөрүнүн Айнура бир тууганына жакшы болуп кетсин деген ниетте, жакшы ойдо, балким ар кандай сунуш пикирлер айтылып атат, бирок чечим сизде, кыймыл аракет сизден болот. Өзүңүз кандай сезсеңиз, дал ошондой аракетиңизди көрүп, бир бактыңыздарды сынап көрүңүздөр. Кош келиңиз дагы бир жолу. Келиңиз, Бакыт мырза. Ассаламу алейкум, менде суроо жаралып атат. Сизгелердин астында кандай чечим чыгардыңар, сол чечимге силерге ким түрткү болду? Чечимге өзүм биринчиден өзүм чечтим. Негизи кандай элестеттиз, ушу келип жолугушууну, экөөбүз жолугабыз, тияка апарам, бияка апарам деген элестер болду? Эми ойлонобузго дейм ал нерселерди. Мындай үйлөнүү деген максаттын эме ойлор кетти, ошолордун картинкалары, сүрөттөрү. Ооба, үйлөнүү дегенде эми бул нерсеге эң биринчи ответственность керек. Ошону ойлондум биринчи. Анан мен башка нерселерге да көбүрөөк ушундай карайм, жумуштарга. Туура. Мен суроо берип кетейинчи. Бул жака келгениңизде ата энеңиз билеби? Ата энеңизге көрсөткөнсүзбү Айнураны? Жок, көргөзгөн эмесмин, бирок билет келерим. Демек, такыр көрсөткөн эмессиз, кандай кызга келип атканыңызды билбейт. Жок, алар просто жанында болбогондуктан алар көргөн жок. Ата энеңиз каршы чыгып калса эмне кыласыз? Негизи ата эне менин чечимиме постоянно эле каршы болбойт. Эмне жумуш кылбайын, алар постоянно мени поддержка кылат. Атесан жакшы жооптор болду. Анда кол чабуулар менен биз дароо эле Айнура ооба деген жүзүнөн көрүнүп калды окшойт. Сурабай дагы койдук го. Чайга чыкканга макулсузбу? Ай баракелди. Эңсеген сезимдерге биз жолуктук. Ошентип биз жолуктук долбооруна келген талапкер катышуучу биздин кызыбыздын дароо эле жүрөгүнүн орун алгандай Гүлназ айым. Келиңиз, мындай туруп алалычы. Ооба, албетте. Алдыдагы күндөр, алдыдагы бир жума убакыт атайын сиздер үчүн болот. Биздин долбоорду көрүп келдиңиз, демек эрежелерди билесиз, аракетиңизди болушунча кылып көрөсүз. Ал эми сиз жакшы аракет кылыш үчүн, күч кубат болуш үчүн албетте биздин кыргыздын дамы болгон нактасы менен жардамга келет. Кол чабуулар менен биз анда эки жашты сыртка узатып коелу. Жакшы барып келиңиздер. Жакшы жаңылыктар менен келиңиздер. Анда биз бул жакка Тилек менен Нурзаданы чакыралы. Негедир өкөтөн капалуудай. Келиңиздер. Нурзада жакшы, бирок Тилек капалуудай. Кандай болуп жатат деги эле жагдайлар? Келиңиздер. Ким баштайт? Келиңиз. Саламатсыздарбы? Биздики бир жума аралыгында бир эле жолу жолугушуу болду. Анда дагы биздики бияк нарынга кетип калып,
анан ошон үчүн жолугуп албай калдык. Бирок эфирге чейин бир күн жолугушуу болду. Андан башка деле аябай кызыктуу деле нерсе жок. Саламатсыздарбы? Тилекбек айткандай эле мен анында болдум. Көчө эле келип бир күн жолуктук. Анан жолугушуу болду. Ошол учурда дагы сирен берди. Гүл. Да бир кичинекей бир подаркалар бар экен, ошолорду берди. Сүйүндүрүп атат. Ар бир жолугушууда сүйүндүрүп атат. Десем болот. Бизде баары жакшы. Сон. Жакшыбы? Ооба, анан баары эле жакшы болуп келатат. Бир нерсени айта албай аткандай эле болуп атасыз. Редактор менен да сүйлөшкөн болчумун. Негизи биз жолуктук, менин жашоомдо аябай көп жакшы жагын көргөздү да. Аябай көп жардам берди. Мына 2-сезондо 2 жолу талапкер болуп келдим. Андан кийин 3-сезонду олтурдум, 4-сезонду олтурдум. Бирок баягы өзүм немеме мындай түкүргүмдө келбей атат. Өзүм мындай куттуу жер болуп калды да бул жер мен үчүнчү. Бирок ошон үчүн редактор менен сүйлөшсөм, бияк реалити болуп аткан экен, бул жерден чечкиле деп айтты. Анан ошол жерден чечели деп көчө сүйлөшкөндө ушундай болду. Анан эми айта турган нерсе менин жумушума байланыштуу. Сиздерден суранат элем, ошо эфир менен коштошуш керек болуп атат. Кетесиз. Канат мырза, мен бир сөзүм бар эле да. Бул тике тарынма, бирок азыр сен эфирден коштошуп кетем деп атасың да. Жантан бери чын айтсам, мына 1-сезондон бери 2-сезон. 1-сезондон бери эле келатасың. 2-сезон. Канча кыз менен сен алмаштыра бересизби мындай ар бир нерсе? Аттарды алмаштырасыз. Мен сага тарма, мен сага бир нерсе айтайын. Канча сезондон бери келатасың иши кылып мындай. Ошо кыздардын баркына жеткен жоксуң да, бетиңе эле айтайын. Жаман көрбө. Жок, мен баркыма жетип атат го. Сен баркыңа мен сага жете элекмин Нурзада, сен тынч отуруп тур. Тилек сага айтып коеюн, 1-сезондон бери канча кыз менен жүрдүң, ошону деле бир кайып кармай эле ойнотуп келатасың да. Чынын айтайын бетиңе. Мен ушу бүгүн жарылышым керек болуп калды. Жок, Нурлан байканда буга чейин кандай жөнүнө отурасызбы да? Тура келбесе, болбой калса, болбойт экен да. Жок, хайп. Хайп экен анда болбой калды. Алардын убактысын алып атасың да. Азыр кетем деп атасың. Нурзада 1 ай болду сүйлөшкөнгө. Сиз мага эмне мындай жеп жана өрт жанаттан бери бек айым өкүңө ырзылдашып атып, ошондо сен менден чыгарып атасың. Аралаштырба родной. Мен сага айтып атам. Сүйлөшпөйлөм мен азыр бияк. Сен өзүңө жооп бер. Сен мына Нурзада 1 ай болду сүйлөшкөнгө көргөчү, Нурзаданын да убактысын алып атасың да азырчы. Нурзаданын убактысын албай элем. Сен азыр кетем анан деп, же сырттан эптеп токтош үчүн амалын таап атасың. Эркекчил айтайын да. Сырттан. Жок, ошо биз эле түшүнбөй калдык. Эмне себеп болуп атат? Мамилеңиздер эмне болот ошондо? Бул жак Нурзада айтат, бизде баары жакшы. Сиздин маанайыңыз эмне, кандай, эмнеге, эмне себеп болуп атат кетем деген? Баягыдай эле жоопкерчиликсиз мамиле, ошол. Канат мырза, чындап айткандачы, Нурзадан ойнотуп эле жүрөт да. Бир сөз менен айтканда. Нурлан байке, мен сени байке деген сайын сен ушактан сайлап атасың да, жөн элечи. Кандай байке деген сайын? Байке деген сайынчы. Нурлан эле дейм мен сени. Бешигим терметтиң эле, нормаль болсоң сен. Кой турсаңар? Нурлан эле дейм деп. Нурлан байке деп жүрүп, кандай Нурлан деп калдың сен? Бул жерде мындай болот. Тике. Бирибизди урматтап сыйлайлы. Жок, урматтаганда жооп берем азыр. Кой турбайсызбы? Жооп берем азыр. Мен бул жерде тандоо коюм келип атат. Эгер сиздер макул болсоңуздар, Нурзада эгер чын эле мени тандай турган болсо, анда мен менен кетсе, кете алабы? Ошол нерсени тандоону бияк коюм келип атат. Ооба. Сырттан мамиле курганга даярмын мен. Жок, буларды билем да, Канат мырза. Булар сырттан деле сүйлөшпөйт. Эптеп Тилектин ою сырттан эле эптеп кетириш керек болуп атат да, Нурзаданы. Жок, чын эле сен оюң мен уже окуп калдым да. Может, Нурзадан сынап атат. Пранк болуп. Сынаганда ушунчу сынамак эле. Жок, отурчу сен өкөбүз. Бияктан мен Нурзадан Мен сүйлөп атканда сиз кое туруңуз. Кое тур сен. Мен Тилек менен сүйлөшүп атам. Атайын Нурзадан бир сезим билейин деп, сыртта сүйлөшөлү деген бир сунушу болуп атат. Окшойт Тилек мырзанын. Сезим меселе мен чындыгында мен буга чейин эле негизи көп нерседе жумуш болуп, мен жетишпей келатам да. Директорим, шефтеримден көп нерсе угуп атам. Же ташта, же ошак таштап кетти деп атат да. Бирок мен бул нерсе деле бул убактылуу, бул жерден деле 1 айдан кетет экенбиз да. Тилек мырза мага 1 ай мурда кайрылган да. Мага узун голосовой жиберген, ушундай деп атат Канат мырза, ушундай деп. Нурзада мен жаңы чыгып аткан айткам мен ошондой сизге. Жоопкерчиликти алып, эгерде аягына чейин сүйлөшсөңүз, анда азыр эфирден кетиңиз деп айткам. Эми азыр кыздын жүрөгүн багындырып, ушунча көңүл буруп келатып, анан баягыдай жоопкерчиликсиз мамиле кылдыңыз да. Туура 1 ай мурда мага жазган негизи, чен бул реалити долбоор болгондон кийин ачык эле айтыш керек.
Бирок эмне себептен ушунча Нурлан мырза айткандай баардыгын кылып алып туруп анан мен эфирден кете берейин деп мындай. Кысасы духовкада нан быш элек, бирок элдин баары күтүп атат да жейбиз депчи. Кеңешкен жок. Эме да Канат мырза негизи себеби биз мурдун эле көрүп жүргөнбүз да. Ушинтип болбой калганда эптеп тилегине жетпей алганда эптеп сырттан бүтүрүштүн амалын тапканда көбүчө аны деле мен көрүп жүрөм. Тилектики деле ошондой эле мамиле тилек. Тарынма бирок. Жок, мындай сиз мындай сырттагы нерселерди мояка алып келип айтпагыла, сырттагы токтоткула, сырттан бүтүрүштү дейсиңер го. Сиз өзүңүз эле ушул жерден ачылып атпайсызбы мындайчы? Жок, мен просто силер дос, байке деген сайын эле силер эметип атасыз да. Же балким жанагындай эле болот да, бегайымдан чыгара албаган нерсени азыр мояктан чыгарып атасыз да. Эфирде давлением көтөрүп атасыз. Тынчыраак койгулачы. Нурлан эме бербей. Мен биякты бүтүрүп алайын. Жок, мисалычы, балким сиз сырттан башка бирөөнү жактырып калдыңыз, Тилек мырза. Ошол айтыш сизге кыйын болду. Жок, андай болгон жок. Чындап эле. Чындап эле башында бир ай мурда кеткен жоксуңар, анан азыр кетебиз деп. Же Нурзада жакпай калды, же Нурзада жөнүндө жаман сөздөрдү уктуңуз. Жок, Нурзада жакты. Башында мындай көнбөй аткан болчумун, көңүлдө мындай аябай тартпай аткан да. Бирок убакыттын өтүшү менен мунун мамилесин көрдүм, аябай жакшы кыз экен. Анан болгон эле менде жумуш болуп атат, жумушка эле такалып келип калып атат да. Ошон үчүн ушунтип кылыш керек болот. Биз эреже боюнча сизди макул эфирден кетирип туруп Нурзаданы кетирбей койсок эмне кылабыз? Анткени Нурзада эреже боюнча бир гана талапкерлер менен сүйлөш керек келгенде. Сиз менен сүйлөшкөнгө болот. Эгерде өзү сүйлөшсө, анда бизде юридический договорлор бар. Ооба. Ошо келген талапкерлер тандайсыз да? Тилекбекени тандайм. Анда экөө менен коштошобуз, биз эмне кылабыз? Эми бул көрдүңөрбү, силердин жоопкерчилигиңер жок да экөөңөрдүн теңчи. Эл күтүп, силер бышырып, сонун бышырып келатам. Буякта бышырып биз канча монча команда иштеп атабыз, экөөңөрдүн мамилеңер бышырып той болуп кетсин депчи. Бирок эми сонун бышып келатканда биз эфирден кетебиз, биз мындай, балким жылдыз оорусу менен ооруп калдыңар да. Уже биз эфир жок деле монтип коебуз, мынтип коебуз депчи. Эфир жок деле бактылуу болуп кетебиз деби? Андай деле эмес, болгон эле Канат мырза, Гүлназайым. Бирок мен сизден суранып атам да. Мен бир нерсе айта кетейин. Мен билем да анткени жакын жүрүпчү. Акыркы күндөр бул жөн эле эптеп бүтүрүштүн амалын таппай жүрөт да Нурзада менен. Мен муну билем. Бирок Нурзада ишенип атат, мен Нурзада ишенип жүрөт. Бир ай болду мындай убактысын жөн эле алды да. Ошону тойго чакырайынчы, экөөбүздүн тоюбузга. Эркекче эле болду анда. Эркексиң? Эркекмин. Эркек эмессиң сен. Эркекмин, анда сырттан сүйлөшөлүбү? Мен сырттасын сүйлөшкүм келип атабы? Нурлан. Ами. Эй! Чынды го? Ой берди мен. Нурлан мырза, болду сизге? Нурлан. Сен жабышпачы. Мен өзүм сөзгө эле. Нурлан мырза, бул эфирде сүйлөйбүз, хотя бы. Эфирден. Мен бул койгула. Мени кой берип койгула, мен өзүм эле сөйлөшүп келейин. Жок, кой берип койгула. Санжа. Эфирден кийин сок. Жок, чыкпагыла, Батыр. Чыкпагыла, жок, чыкпагыла болот мырза. Жоңой сүйлөшсүн өздөрү. Ар ким ажыратып эле жүрө бересизби? Эфир уланат бул. Эфир уланат. Реалити. Эфир уланат бул. Реалити долбоор. Экөө өздөрүнчө чечип алат. Экөө 18ден өткөн өйдө. Бирөөлөр карап атышабы сырттан? Отургула, көрдүңөрбү, ошон үчүн тишпегиле Нурлан мырза. Толуп калган ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, эфир уланат. Эч кандай эми өздөрүнчө биз колдон келишинче эки жакка бөлгөнгө аракет кылдык. Бул көптөр эми пранк деп ойлошу мүмкүн да, биздин катышуучулар деле ойлоп атат пранк деп, бирок экөөнүн мушташкан пранк эмес болуш керек мынчалык, Пранк үчүн ошончо бири-бирин катуу уруп мушташабы? Экөө аябай жакшы, мындай жакын достор да. Мен да таң калып атам, бирок чында мушташты да. Мен жүрөм чүп калдым, мен басып калайын деп эле азалдым. Мен бул жакта ойлоп атам, Нурлан мырзанын балким катылган сезимдери бар беле деп. Кимге катылган сезимдер? Нурзада болгон. Эми ушундай ой келип кетти мендечи азырчы. Нурзадага катылган сезимдер. Сиз Нурлан мырза менен кандайдыр бир жакындыкта сүйлөшүңүз? Мага дагы азыр ошентип Нурлан мырза Жок, дос катары эле сөзчүбүз. Нурлан мырза больше, чем Бог походу знает, чем мы. Видимо, жанда жүрөт го. Нурлан мырзаны айтам, сезимдери бар окшойт, экөөнүн ортосунда сөз болгон да, эфирден сырткары. Ошол нерсенин эмоциясын скрывать эте албай калды окшойт дейм да.
Сиз мындай Инстаграмда подписаныңыздарбы бири-бириңизге Нурлан мырза менен? ооба эми катышуучулар общий эле баарыбыз бири бирибизге подписан. Мындай балким өзүнчө сүйлөшөсүз, мындай жазышасыз? Жок, андай жок. Негизи эми бизде катышуучулар потом эл көрүү, эл тараза, эл сынчы, эл да бизде коомчулук көрүп атат. Бул Тилек мырзанын кылганы туурабы же туура эмеспи? Сиздердин оюңуздар болсун. Саламатсыздарбы? Менин оюмча бул экөөнүн ортосунда бир пранк болуш керек. Бул пранк деп ойлойм. Анткени у меня чуйка очень хорошо работает. Буга чейин деле мырза келгенде баардык аяны, көпчүлүк аяны деп айткан. Я сразу, микрофонго эмес, бирок отурган катышуучуларга айткан, бул мырза Айнурага келди деп. Тамашалап жатат. Ооба, тамашалап, бул пранк же сулуунун колун сурайын деп атат, же жанагы ошо мамилеге өткөнгө бирдеке кылайын деп атат. Бирок пранк болуш үчүн эле чындап мушташышты го экөө. Чындап. Ошо ишендириш үчүн мушташ кажет эмес го? Бокс перчаткалар менен болсо бир жөн да кичине ишендириш. Могул жерде тытышып мушташкан, могул колдордон бери тийилгени. Мен эмне себептен буну байкап калдым? Себеби деген Тилек мырза бул жерге келип отура электе эле. Эми Нурлан мырза өзү ал чычалак болчу. Бул Тилек мырза өзүнүн оюн айтып бүтө электе эле Нурлан мырзанын реакциясын байкадым. Канат мырза ооба, анан Канат мырза деп эле айтып баштады да. Башкалар барбы? Рахмат, бак. Мен биякта отурганда, экөө аркамда отургандан баардыгы угулуп атты да. Негизи эфир жүрүп атканда эле экөө урушуп атты да. Эми Нурлан Тилек Нурландан кызганып атты, Нурзаданчы. Экөө ушул жерде отуруп эле урушуп атканда Бул жерден баягы Канат мырзанын берген суроосуна так жооп бергим келип атат да, баягы Тилектин кылган иши туурабы депчи. Бир карап көрө турган болсок, кылганы өтө туура чечим кабылдап атат да. Чын-чынында ошондой чечим чыгарып аткан болсо, сезим бар, мамиле жакшы болсо, жашоо бул жер менен токтоп калбайт. Сырттан деле мындан жакшы жашоодо өздөштүрүп кетсеңер болот да. Если бириңер сезим болсо, анда сырттан деле каалоо, тилек бир жерден болсо, анда сырттан деле улантуудан жыйынтык деле жакшы чыгат. Элдин жоопкерчилигичи бул кандай ошондой сиз деле ушуга жакын окшойсуз, Сиз деле келип эртең бир ойлонуп кетип бияк талапкер болуп келдиңиз да, анан бул жактын деле кереги жок, кетип калалы депчи. Кол чаап туралы. Микрофон берип койгула. Тилек мырза. Анда угабыз Тилек мырзаны. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ушундай учурларда апам мага чокуңдай дейт эле да. Ошондой дегендер да болду окшойт арасында. Жок, бул нерсе ушул нерсени аябай күтүп жүргөм да. Өзгөчө мындай нерсе кылгым келип жүрөт. Бул кылгым келип жүрдү эле келиңиз. Ошол башындагы жөн гана тааныштыктар, андан кийин достуктар, акырындык менен мындай мамиле жакшы көрүү 95% эле баягы 100% кылганга жеткизди окшойт экөөбүздөгү жакшы мамилелер. Ошондой мындан ары карай менин кызым болосуңбу? Сабап кеткен жокпуз, жакшы элесизби? Угулбай калды. Акырын болуп турабыз. Нурлан беке сабаган жокпуз, жакшы элесизби? Жок. Сен үчүн баарын сабайм го дейбиз. Ооба. Сен турганда Нурлан байкени сабадыңбы? Тамаша. Нурлан байке экөөбүз кандай болсо дагы, урушсак дагы, талашсак дагы мен кичүүмүн. Наоборот, акыл менен досумду мындай өзүм башым ийип бере алам. Бирок ушул нерсе кылыш үчүн бул эми пранк болду да. Ушундай нерсе кылыш керек болду. Нурлан байке сиз таармайсыз да? Сонунда муну аябай даярдандык да. Ошол анан жообуңду кал, Албетте ооба.
бир сыйра көзүмө жаш алганга да жетиштим. Албетте өтө жакшы көзүрмөм. Өзүңүздөр байкагандай, эми биздин жаштар кандай жолду тандап алса дагы өздөрүнүн сезим билдиргенге биздин эч кандай каршылыгыбыз жок. Демек, Тилек мырза мына ушундай жол менен бир чети тамашага эмоцияларын көтөрөйүн деп чечтиби, же бир чети биздин Нурзаданын сезимдерин сынап да алды окшойт. Бир маалда байкадыңыз да, кете берсем болобу мен деле деп чыкпадыбы? Бирок бул пранкты чындыгында биз деле билген эмеспиз. Анан пранктын идеясы да бизге тиешелүү эмес. Бунун авторлору Нурлан мырза менен Тилек мырза. Анан эң кыскасы бул пранк эми кичине слабыйраак болуп калды. Бирок эң негизгиси, как пранкер айтайын деп эле. Бирок эң негизгиси бул жерден Тилек мырзанын да жүрөгү ток болуп калды окшойт. Биз кандай эреже койсок дагы ошол эрежени бузуп штраф төлөгөнгө да макул болуп, Нурзада мен Тилек мырза менен кетем, адам тандоосу бар го деди да. Ушул үчүн биз кол чапсак болот негизи. Биздин жаштардын мына ушундай жакшы салтанаттуу көзүрмемдерин коштоп, албетте биздин бүгүнкү берүүбүздүн демөөрчүсү Накта Сүмөлүктөн да өкүл келиптир. Анда келиңиздер. Биз студияга чакырып алайлы, кол чап коесуздар. Барыңыздар саламатсыздарбы? Силердин передачаңарды көптөн бери көрөбүз биз. Сиздерге бакыт каалайм. Барыңыздар бул жерде бакытыңарды таап, ийгилик барыңыздарга чоң рахмат. Белегиңизди айтып коесузбу? Биздин Накта Сүмөлүк компания атынан жаштарга белеги бар экен. Кол чап коёңуз. Бул биздин компаниянын атынан сиздерге бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге дагы. Чоң рахмат. Жана ошондой эле Гүлназ айым экөөбүздөн да белек бар деп эле. Бул чай дагы сиздерге белек болсун. Ай, мына. Вот. Эне монут. Жок, кое турла азыр. Нурлан мырзага белек берейин деп атпаймынбы азыр? Кое турла, кое турла. Кое турла. Нурзадан ыйлатканыңар үчүн деп эле. Негизи мушташ өзү реальный болду окшойт да, бирок эме Тилек мырза кичине бокска барыш керек го деп ойлоп койдум Нурлан мырза экөөнү. Мындай мушташпай, мындай мушташ. Жок, мондай муштат. Бирок чындап экөөнүн физикал күчү өтө жакшы экен. Бокстан да жакшы экен. Бокста да ушундай аз эмелер чыктырда мындай. Жобар этияттап мушташты. Этияттап, мынтип. Чыныгы мушташканда азыр көздөргө көрүп келбейт. Бирок эң эзи мушташпаңыздар. Нурлан деп айтпаңыз. Ынтымактуу болуңуздар. Нурлан байке деп айтыңыз. Жана тамашалап койдум бул. Монун бул сүмөлөк. Мен монда силер. Нурзаданын көздөрү. Уже булар үй бүлөлүү болгонго ойлонуп баштады. Бизге да жетти. Болду. Мына азыр каякта жүрөт мол. Так. Сейчас мон. Жакшы көрөм ошо. Ушул шоколадты биз анда уруксат берсеңиздер, Бек айымга берип коелу жуксун деп, сиздердин эмеңиздер. Ошо Кыргызстан деген. Ай мен болсо келгенден бери сүмөлөк да аябай суранып атат. Эфирден сырттагы, эфирдин ичинде дагы мен ушул сүмөлөктү Чынар айымга бергим келип жатат. Канча айдан бери суранып жүрөт. Басыйкай. Анда мен мол сүмөлөк. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр,
бул чындыгында реалити долбоор болгондуктан чыныгы сезим экенин көрдүңүздөр. Жолуксаң деле ошол чынбы, силердики чынбы деген суроолор абдан көп да. Анан эми элдин баарын ишендириш үчүн бир гана иш жүзүндө көргөзөт экенбиз да. Бул жакта Тилек менен да Нурзадан бири-бирине болгон сезими дааналап көрүндү окшойт деп биз бүгүн өтө кубаныч менен айтып кете алабыз. Анткени Нурзаданын көз жашы, Тилек мырзанын аракети буюрса үйлөнгөн жолго баратат деген ниеттебиз. Мына ушундай жакшы көзүрмемдер жогоруда айткандай биздин ар бир катышуучубузга жугуштуу болсун, талапкер келелектер болсо, талапкерлери келсин, ал эми келип учурда мамиленин үстүндө иштеп жүргөндөр болсо, жакшы мына ушундай кадамдар коштосун деген ниеттебиз. Эң аягында барып сиздердин үлпөт тоюңуздарды көрүп калганды жараткан баарыбызга насип эткен болсун. Бактылуу болуңуздар. Кыз жигит мамилесине өтүштү. Кыз жигит мамилесине өткөндөн кийин дароо эле ата энелер таанышып, үйлөнгөнгө шашылыш керек. Эгерде экөөнүн чындап жашоо, турмуш кура турган ою болсо. Дал ушундай жакшы ниеттер менен, дал ушундай жакшы изги тилектер менен сиздерден да үмүтүбүз чоң. Кудай насип кылса, Кыргызстандын эң үлгүлүү үй бүлөлөрүнүн катарын толуктайсыздар деген кадамдарга чейин барасыздар деген ишеничтебиз. Мен ишенем, сиздер былкылдап курай бышканча, мыйзамдын гүлү учканча буюрса үйлөнөсүздөр болуш керек. Эмне деген сөздөр? Бул сөз мен дагы өтө терең кыргызча сүйлөйүн деп чечтим. Гүлназ айым окшоп изги тилектер менен анда биз узатып коелу сыртка. Баракелде. Айтпай эле туралычы. Өтө сонун жаңылыктар күтүш керек да. Өтө сонун жаңылыктар, Кудай насип кылса, сиздер дагы биз дагы кубандыра турган жаңылыктардын четин угуп жатабыз. Андыктан эртеңки эфирди дагы сагыныч менен, чыдамсыздык менен күтүңүздөр. Изги тилектер менен көрүшкөнчө. Куттуктайбыз.